Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Бүгүн 5 депутат катышып отурабыз, кворум бар. Анда ишти баштасак, урматтуу депутаттар, күн тартиби сиздердин астыңыздарда. Кимде кандай кошумча алымчалар бар күн тартиби боюнча? Эгерде жок болсо, анда күн тартибин добушка коем. Урматтуу депутаттар, ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, биринчи маселеге өтөлү. Күн тартибинде биринчи маселе Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына тышкы миграция жөнүндө, тышкы эмгек миграция жөнүндө, чет өлкөлүк граждандардын Кыргыз Республикасында укуктук абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилип жатат. Мыйзам долбоорунун демилгечиси министрлер кабинетинин төрагасы. Мыйзам долбоору миграция чөйрөсүндөгү мыйзамдарды 2021 жылдын 11 апрелинде кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана редакциясын ылайык келтирүү жана алардагы боштуктарды жана карама каршылыктарды жоюу максатында иштелип чыккандыгын белгилейт. Бул маселе боюнча жыйынга тиешелүү министрликтердин жетекчилери чакырылган, урматтуу депутаттар. Мыйзам долбоорун экинчи окууга даярдоонун жүрүшүндө депутаттардан Кожокуловадан жана Бекешевден төмөнкү түзөтүүлөр келип түшкөн. Депутат Бекешевден тышкы миграцияны эсепке алуунун бирдиктүү системасы жашы жете электердин чыгып кетүүсүнө мыйзамдуу өкүлдөрүн нотариалдык жактан күбөлүндүрүлгөн арызына тиешелүү ченемдик камтууну сунуштаган. Бул түзөтүүнү министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Байсаловдун каты боюнча бул түзөтүүнүн кабыл алуунун кажети жок экендигин билдирген. Депутаты Кожокулова жарандыгы жок адамга инсандыгын күбөлүндөргөн жана жарандыгы жок адамдын статусун тастыктаган күбөлүк берүүнүн эрежелерин сунуштаган. Ошондой эле жарандыгы жок адамдардын укуктарын камсыз кылуу максатында жөнөкөйлөтүлгөн түрдө жарандыгы жок адамдын статусун берүүгө багытталган мыйзам долбоорун тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунушталган. Бул түзөтүүнү министрлер кабинет төрагасынын орун басары Байсаловдун каты боюнча алдагы кажети жок экендигин билдирген. Урматтуу депутаттар, баардык материалдар сиздерде таратылган. Бирок ошо добушка койгондо ар бир депутат берген сунушун өзгөчө добушка койсок. Добуштан мурун урматтуу депутаттар, биз кичине маалымат алалыбы? Кандай дейсиздер? Анда сөз Гүлө Кожокуловна, сизге сөз берели. Сиз өзүңүздүн түзөтүү боюнча маалымат берсеңиз, андан кийин жетекчилерге да сөз берели. Сөз сизге, Гүлө Кожокуловна. Рахмат, Венера Калбековна. Уважаемые коллеги, у вас у всех есть на руках мое предложение. Я считаю, что то возражение, которое представил зампредседателя комитета Байсалов, оно вообще не обосновано по той простой причине. Он вообще не говорит, что против моего предложения, что нужно выдавать удостоверения и так далее, те предложения, которые я внесла. Но при этом он ссылается лишь на конвенцию о статусе апартеидов и так далее, там статьи, да. Но при этом почему-то у заместителя председателя кабинета министра нет элементарной ссылки на нашу статью, на нашу конституцию, который является основным законом. Поэтому я еще раз хотела бы обратить ваше внимание о том, что согласно статье 52 Конституции Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства имеют права и обязанности наравне с гражданами Кыргызской Республики. Не будучи гражданами ни одного государства, такими лица являются лицами без гражданства. То есть речь идет о том, что они обладают равные права. Соответственно, чем мы должны подтвердить их равные права? Мы должны подтвердить их выдачей удостоверением и так далее, которое должно признаваться, это юридический документ. И оно необходимо, поскольку в Конституции это четко прописано. А те обоснования, если честно, ознакомившись с письмом, да, я не хотела бы его зачитывать, но самого, как говорится, обоснования, я не знаю, кто готовил нашему заместителю председателя,
И, конечно, жалко, что он не присутствует здесь, но я думаю, что как таково вот это вот обоснования нет. Это было просто лишь ссылка на конвенцию о статусе апатриатов 1954 года. И это не солидно и не красит никак кабинет министров. Должна быть все-таки ссылка и обоснование на действующие, в первую очередь, Конституции и соответствующие законы Кыргызской Республики. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу поддержать мое предложение и внести те изменения, дополнения, которые я вносила. Спасибо большое. Рахмат, Гуля Кожокуловна. Анда кезекте сөздү Нурдулет Сатыбекович сизге берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар. Ооба, Гуля Акматкуловнанын сунушун Элил Жолдубаевичтин колу менен келген экен, четке кагуу боюнчачы. Бирок ошол эле убакта Минцифр алар өздөрүнүн жүйөсүн айтып атышат, болбойт депчи. Себеп дегенде баягы удостоверение бергенде бул баягы бизде СВМ деген система бар да. Ошол СВМ системада бул и так эле учетто турат. И так эле ошол СВМден өтөт. Ошондуктан удостоверениени берген баягы кажети жок деп атышат да бул жердечи. Бул жерде дагы дополнительно ким Минцифрдын өкүлдөрү айтып коер. Минцифранын өкүлү ким? Келдиби, Марина Сиденовна? Ошолор келиш керек эле да, Марина Сиденовна. Айсулу Дөөлөтбековна, сизге сөз. Азыр келатат жолдо. Азыр жаңы эле байланыштым, келебиз дештим. Анда УКМКнын өкүлүнө сөз берели, сиз да бир тастап койсоңуз. Ким келди бизде? Саламатсыздар. Тыныбеков Бахнур, ГКНБ, представитель ГКНБ. Рухсат берсеңер, орысча бир жооп берип. Катуураак сүйлөңүз. Рухсат берсеңер, орысча жооп берип коюн. После прошлого раза мы изучили ваш вопрос еще раз, и у нас прошла информация с Минцифры о том, что аналогичный законопроект в 2019 году, в первом чтении, он уже прошел. То есть он еще актуальный оказался. Помимо того, что мы сейчас будем вносить, постановлением от 22 августа 2019 года аналогичный законопроект, то есть тоже предложение, оно было в первом чтении одобрено. Это вот по информации Минцифры. Поэтому мы... У меня к вам тогда такой вопрос. А есть какой, вот из того предложения, которое я вносила, есть противоречие, нет? Ну, в принципе, не то чтобы противоречие, мы в прошлый раз озвучивали. Позиция ГКНБ, мы в принципе не против, но мы предлагали запустить централизованную выдачу. Не, ну правильно, она и должна быть централизована. То есть, А сейчас, если честно, оно не централизовано. Сейчас... Это технические вопросы, правильно? Мы сейчас говорим о том, что в законе оно должно быть четко прописано. А там уже постановлением правительства, грубо говоря, кабинета министров будете принимать, как оно будет централизовано, кем, чем и так далее, правильно? Ну, в Мы принципе... сейчас говорим о законе, который должно быть вопрос именно удостоверения лицам без гражданства и так далее, правильно? Вы знаете, мы этот вопрос тоже просмотрели. Вот вы предлагаете, чтобы на основании заключения территориальных органов Центра обслуживания населения выдавали единовременно, имеется в виду, сразу же выдавали удостоверение лица без гражданства, которое также будет проездным документом. Но на сегодняшний день, если мы выдадим сразу удостоверение, то проблемы те, которые были поставлены, мы же их не решим. Проездной документ, он не предоставляет право лицу. Вы должны правильно понять о том, что сейчас мы не говорим кем и чем. Мы в статье этого закона, то, что предлагается, что порядок определения статуса и порядок выдачи удостоверений будет устанавливаться Кабинетом министров. Это уже вы своим, как говорится, своими предложениями, технические какие-то вопросы и порядок будет определять Кабинет министров. Мы говорим о том, что в целом лицам без гражданства должен быть хоть какой-то документ юридический,
юридически выдан, понимаете, чтобы определить, кто он есть. Не может человек просто без документа находиться, правильно? Нет, на сегодняшний день он-то находится. Ну вот поэтому мы и говорим о том, что надо просто это упорядочить. Нет, тут вопрос речь о единовременной выдаче. Вот сегодня, на сегодняшний день каким образом происходит? Территориальные органы выдают справку о том, что лицо является, человек является лицом без гражданства. А на основании вот этой справки в последующем, после получения вида на жительство, выдается удостоверение лица без гражданства, которое также обладает документом проездным. Зато То оно есть, будет зафиксировано. Вы же ну, понимаете, что это будет учет, что вы будете четко отслеживать, что с этим документом человек приехал, выбыл и так далее. То есть, наоборот, когда будет четко определен, как говорится, порядок, и у человека будет хоть какой-то документ, который зафиксирован, централизованно выдан, неважно каким органом, мы уже сейчас это не определяем. А мы говорим о порядке, что нужно вести четкий учет. То есть, если вы сотрудник правоохранительных органов, я думаю, здесь и Министерство внутренних дел, я думаю, что мы за то, чтобы был порядок. Конечно. Вот речь только об этом. А предварительно вот вы выступили, я извиняюсь, не знаю вашей должности. Заместитель министра труда и социального обеспечения и Вы миграции. замминистра труда, да. Но дело в том, что вы даже дали нам неправильную информацию в части того, что Байсалов как бы четко понял. Ничего подобного, он просто сказал, что нецелесообразно. Это просто было как предложение. Но категорически о том, что оно противоречит какому-либо закону, и в данном случае Конституции, такого вообще выражения, если вы ознакомились, нету этого. Поэтому еще раз, уважаемые коллеги, прошу поддержать мое предложение. Спасибо большое. Егерде Сұрабек Сатбекович, сіз айтыңызшы. тиешелүү мамлекеттик органдар макул болсо, биз деле макулбуз, аны четке какпайбыз. Бирок бул жерде төмөнкү ГКМнын кызматкери айтып кеткендей, бул жерде справка берилет экен да Гүл Атматулловна. А сиз баягы удостоверение деп атпайсызбы? Так эле регистрация болуп атат, справка берилип атат. Бирок жанагы өзүнүн процедурасын өткөндөн кийин баары удостоверение алып атат да, ошон үчүн баягы бул жерде түшүнбөстүк болуп атат да. А так справка, регистрация баары эле болуп атат. Справка какую имеет юридическую силу? Удостоверение просто, понимаете, оно немножко по-другому. Это все-таки будет документ, который будет четко вестись учет. Справки направо-налево всем выдают. Давайте так, все-таки упорядочим этот вопрос. И вы в кабинете министров этот вопрос постановлением правительства решите, обсудите более детально. Мы сейчас просто говорим о том, что нужно выдавать документ в виде удостоверения. Всего лишь. Извините. А тем, что, как единообразно, поочередно, там, каков порядок будет, кто имеет право, это уже постановлением Кабинета министров, пожалуйста. Извините, Детали обычно в законе не прописываются. Извините, а относительно того, что удостоверение лица без гражданства будет проездным документом, как мы дальше будем решать вопрос? Вот, допустим, на границе, как он будет проезжать? Если не ошибаюсь, сейчас лица без гражданства выезжают по визе. То есть удостоверение лица без гражданства, по сути, он не дает права лицу пересекать границу. Правильно, поэтому это все нужно будет в постановлении, это все четко определить. Еще раз обращаю внимание, что третьим пунктом это прописано. Порядок определения статуса и порядок выдачи и так далее устанавливается Кабинетом министров. А то, что он является вот, проездным оно документом. будет иметь силу. А как мы, Оно допустим, будет если мы иметь дадим силу. право лицу, которое обладает... Ну, знаете, в те государства, в которые необходимо выехать и получить визу, это обязательно. Вы извините, даже обладателям дипломатических паспортов иногда нужно получать визу. Может быть, мы То тогда... есть есть определенный порядок, который в законе не прописан, понимаете? да, А в верно, но- постановлении, в рабочем документе, в подзаконном акте, это все прописывается. Ну, в принципе, Вы мы все же- ведомства можете на рабочем заседании этот вопрос решить. Вы сейчас пытаетесь, что нам сказать, чтобы нам это что-то нужно убрать или что, вот, или прописать детали. Так же не прописывается в законе, уважаемый коллега. Ну, вот в законе, если мы определим, что он будет проездным документом, вот человек пойдет и будет пересекать границу, как мы в последующем определим с соседними, сопредельными Вы странами? понимаете, здесь четко написано, удостоверение лица без гражданства является действительным проездным. Это не просто, как говорится, проездной билет, а действительным. То есть это признание статуса этого документа. Что по этому документу он тоже, как и по справке сейчас, он, если ему нужна виза, он получит, как вы говорите.
Если дадут, ему дадут, это же право каждого государства определять, кого пускать, кого не выпускать. Гүл Акматкуловна, биз түшүндүк. Нурдулет Сатыбекович, биз дагы баягында мыйзам качкындар боюнча мыйзамга да ушул өзгөртүүлөрдү киргизбедик. Эсиңиздеби? Жол жүрүү документи өзүнчө болсун деп. Ошону биз кабыл алганбыз. Анан эмне азыр, эмнени биз азыр бул жерде талкалап атабыз? Биз Гүл Акматкулованын түзөтүүн азыр мен комитет добушка коем, анан добуш менен чечебиз. Анда урматтуу депутаттар дагы экинчи түзөтүү, бул Дастан Далабаевич берген түзөтүү. Дастан Далабаевич өзү келди. Анда сөз, Дастан Далабаевич, сөз сизге кыскача маалымат берип коюңуз, сиз өзүңүздүн түзөтүү боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Биринчиден бизде мен дагы бир топ сунуштарды бергем, бирок бир топ сунуштар Гүл Кожокуловдун берген сунуштар менен окшош. Бирок бир айырмасы бар бул бир сунуштун. Бул биз берип аткан сунуш нотариальный действия боюнча, нотариальный доверенностьтер боюнча. Мисалы, азыр кичинекей балдарды тышка алып кетем десең, анда доверенность алыш керек. Доверенность алгандан кийин ошол электрондук нотариаттан пограничный служба түшсүн деп, ушундай маалымат түшсүн деп сунушту берип атам. Бирок биз совещанияны кылып, тилекке каршы азыр бизде погранслужба ошо даяр эмес экен. Алар сурунуп атышат, азыр биз ошо даяр эмеспиз. Ошо дагы тилекке каршы Кабмин дагы өзүнүн каршы пикирди көрсөттү. Менде бир сунуш бар эле да ошол боюнча. Мен сунушту чакырткан жокмун, бирок мөөнөттү узартуу боюнча. Давайте ошол анда норма 2026 жылдан баштап иштесин деп ушундай жазып коелу. Себеби ошого чейин 2,5 жыл ичинде булар уже программаларды башкача ондоп иш кылып интеграция кылып алышат да. Буларга дагы пограничная служба өзү кызыктуу болуш керек. Буларга жакшы маалымат болот, электрондук нотариаттан маалыматты алууга. Рахмат, Дастан Далабаевич. Анда урматтуу депутаттар, погранслужбанын, чек аранын кызматынын өкүлүн угалыбы ушул боюнча? Бир маалымат угалы, анан ОКМКнын да өкүлүн дагы маалыматын. Саламатсыздарбы, урматтуу Венера Калыбек, урматтуу депутаттар, чек ара кызматынан чек ара көзөмөлдөө башкы башкарманын башчысы полковник Жалбиев. Бул маселе боюнча өткөндө да биз талкуулоо жүргүздүк элек. Маалымат катарында айтып кетейин, бүгүнкү күндө чек ара көзөмөлдөө органдары ошо чек ара көзөмөлүн уюштуруп жатканда жана тышкы миграцияны эсепке алуу бирдиктүү системасы менен иш алып барабыз. Дастан Далабаевич киргизип жаткан сунуштама азыр күндө киргизгенге мүмкүнчүлүк жок, анткени ошо тышкы миграцияны эсепке алуу бирдиктүү системасы толук кандуу 100% баягы ишке кире элек. Ишмерлүүлүк жүргүзүп жатканда ар кандай баягы кемчиликтер болуп калат, башка нерселер болуп калат. Аны биз ошого жараша баягы өзгөртүүлөрдү, анан башка нерселерди киргизип атабыз. Анан бул жашы жете элек балдарды чек арадан өтүп жатканда бияктан туура айтып кетти, жанакы нотариальный доверенность болуш керек. Бул жерде ошо чек ара көзөмөлүн уюштуруп жатканда көп эле кемчиликтер болуп атат да, көп учурларда баягы поддельный болуп калат, жазалма болуп калат, баягы нотариустер менен сүйлөшүп баягы берилген фактылар болуп калат. Ошого байланыштуу биз өткөндө дагы айттык элек, азыркы күндө киргизгендин баягы кажети жок депчи. Эгер ошо тышкы миграцияны эсепке алуу бирдиктүү системасы толук канды баардык көзөмөл өткөрүү пункттарына киргенден кийин ишке орнотулгандан кийин ошондо анан бул маселени киргизсек болот деп. Уруксат болсо? Уруксатпы? Ошон үчүн мен айтып атам, 1-январдан баштап 26 жылдан кийин жылда күчүнө кирет деп ушуну жазып коелу. Тура эле азыр погранслужба айтты, азыр поддельный бар, бирок электрондук нотариаттан маалыматты алгандан кийин бул уже поддельный болбойт да. Уже нотариус жоопкерчиликке тартууга болот да. Тура айтат, азыр мисалы алар пограничный служба ала албай жатат ошол маалыматты. Буларга тескерисинче буларга керек, бирок алардын программасы недоработанный болуп атат да.
чындыгында ошон үчүн алар кичине каршылыкты көрсөтүп жатышат да. Эми 2,5 жыл ичинде ошол программаны иштетип жакшылап интеграция кылып, түндүк менен интеграция кылып, башка электрондук нотариат менен, башка электрондук ушундай услуга берген ушулар менен интеграция кылып алып, анда иштетсе болот менимче. Рахмат. УКМКнын өкүлү, сизде барбы сөз? Ушул түзөтүү боюнча. Саламатсыздарбы, Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар. Тышкы миграциянын эсепке алуунун бирдиктүү системасынын жетекчиси Карабаев Мирлан. Дастан Далбаевич боюнча бул маселе боюнча бир нече жолу жолугуп сүйлөштүк. Өткөндө дагы отурумда түшүндүрүп айттык, эмне максаттардан болбойт деп. Бизде международный стандарт бар. ИКАО ДОК 9303 деп. Ошо стандарттын талаптарына ылайык биз системаны көтөргөнбүз. Биздин системада пин түшүнүгү, ошондой эле атасынын аты, отчество түшүнүгү жок деп. Бүгүнкү күндө 80ден ашык ай система бар Кыргызстанда. Алардын баардыгы пин аркылуу привязка болгон, түндүк тутум аркылуу. Түндүк тутуму бул единая автоматизированная система эмес, бул организационная среда между серверами. Дастан Далбаевич. Бирок сиз өзүнүн сунуш киргиздиңиз 26 жылга чейин деп. 26 жылга чейин боло турган болсо, биз ал жылга жетишебиз, интеграция кылганы биз деле макулбуз. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, кимде барбы суроолор? Гүлкан Сакиновна, сизге сөз. Рахмат, Венера Калыбековна. Азыр эми Нурдөлөт Сатыбекович, сиз өзүңүздүн кыскача маалыматыңызды айтып кеттиңиз да, Байсалов бул түзөтүүлөргө каршы депчи. Анда ким өкмөттүн өкүлү отурат, бул эмне себептен каршы болуп атат, ошону сиз байланышып тактадыңызбы, ошону айтсаңыз. Урматтуу депутаттар, кечирим сурайм. Бизде жаңы өкмөттүн өкүлү Асыл Дөлөтбековна. Асан мырзанын ордунда да. Сизге сөз. Гүлкан Сакиновна, бул боюнча саламатсыздар урматтуу депутаттар, төрайым айтып кеткендей, Эдил Жолдубаевичтин колу менен максатка ылайыксыз деп биз өзүбүздүн корутунду бергенбиз. Бул жерде ар бир министрликтин жетекчилери отурат, өздөрү тиешелүүсүн айтып бериши эмне үчүн. Минцифра дагы берде каршы болуп атпады беле? Азыр кечип атат деп эле келип кошулуп колдош керек. Анда азыр эми Дастан Далбаевич азыр 26 жылдын 1 январынан баштап бул мыйзам мөөнөтүн жазып койгонго каршы эместер да? Анда добушка кое берсеңиз болот. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, бул мыйзам боюнча биз, бул суроо маселе боюнча биз мурунку комитетте абдан жакшы талкуулаганбыз. Эми мен анда ар бир биздин депутаттар берген сунушун добушка коем. Гүля Кожокуловна берген сунушун, урматтуу депутаттар, добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Дастан Далбаевич берген сунушун мөөнөтүн узартуу боюнча добушка коем, урматтуу депутаттар. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Анда мыйзамдын комитеттин корутундусун окуп коеюн, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына тышкы миграция жөнүндө, тышкы эмгек миграция жөнүндө, чет өлкөлүк граждандардын Кыргыз Республикасында укуктук абалы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Гүл Акматкуловна Кожокулованын, Дастан Далбаевич Бекешевдин сунуштарын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине экинчи окууда кабыл алууга сунушталсын. Урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусун добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, күн тартибинде экинчи маселе Кыргыз Республикасы Министрлер кабинети менен Германия Федеративдүү Республиканын өкмөтүнүн ортосундагы финансылык кызматташтык жөнүндө макулдашуунун долбоорун. Аталган маселенин демилгечиси Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги
Бул маселе боюнча баяндамачы Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин ким орун басары келди? Жемек Курманбековна. Венера Калбековна, Абдрахманов Канат. Берака келбейсиздер, ошол жака отурбай. Биз сизди уже көрбөй калдык, какта отурасыздар. Келиңиз анда бул жака. Сөз сизге берилип атат. Экономика жана коммерция министринин орун басары. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, уруксат берсеңиздер. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети менен Германия Федеративдүү Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы финансылык кызматташтык жөнүндө макулдашуунун долбоорун жактыруу тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин тескемесинин долбоорун киргизүүгө уруксат бериңиздер. Сиздерге белгилүү болгондой, Германия Кыргыз Республикасынын ири партнерунун бири болуп саналат. 1992 жылдан тартып Германия Кыргыз Республикасында жүргүзүлүп жаткан реформаларды колдоп берип жатат. Германия өкмөтү менен эки тараптуу кызматташуу жөнүндө өкмөттөр аралык консультацияларды жүрүшүндө саламаттык сактоо инфраструктурасын аяктоочу каржылоо долбоорун ишке ашырууга 4,5 миллион евро өлчөмүндө финансылык каражат бөлүнгөнү боюнча макулдашууга жетишилди. Ушул гранттык каражаттар төмөнкү саламаттык сактоо долбоорлорунун аяктоого багытталат. Биринчи, Бишкекте перинаталдык борбордун курулушу 1,4 миллион евро. Экинчи долбоор Ош жана Талас шаарларында перинаталдык борборлорду куруу 2,8 миллион евро. Бишкек шаарында кургак кучукка каршы оорукананы куруу 300 миң евро. Ошондой эле финансылык кызматташтык долбоорлору Германиянын өңтүрүү банкы тарабынан ишке ашырылып жаткандыгын маалымдайбыз. Сатып алуу жана бардык иштерди KfW банкынын процедураларына ылайык жүргүзүлөт. Бул тескеменин долбоорун кабыл алуусу республикалык бюджеттин кошумча финансылык чыгымдарды бөлүүгө алып келбейт. Ушуга байланыштуу урматтуу комитеттин мүчөлөрү бул тескеменин долбоорун колдоп бериңиздерди өтүнөбүз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, кимде кандай суроолор бар? Жети саламаттык сактоо министринин орун басарына да сөз берелиби? Улан Асанбекович, сиз да кыскача маалымат берип коюңуз ушул боюнча. Саламатсыздарбы, Венера Калбековна, урматтуу депутаттар. Өйдөдө айтылып кеткен маалымат боюнча биздин 3 негизги перинаталдык борборлорго байланыштуу проекттерибиз бар. Анын бирөөсү шаардык перинаталдык борбор курулуп бүттү толугу менен. Азыр медициналык эмес жабдыктар менен медициналык жабдуулардын келишин күтүп атабыз. Тендерный процедуралардын баары бүттү. Андан тышкары дагы 2 проект, бул Ош шаары менен Талас шаарындагы перинаталдык борборлор. Алар өз этаптары менен жүрүп баратат. Ал жерде кечиккен моменттер жок. 4-чү проект бул жана кургак кучукка каршы шаардык оорукананын курулуп бүтүшү. Быйыл жылдын башында ал оорукана ачылды. Ошого кээ бир жетпей калган жабдууларга кошумча каражат каралып, ушул келишимдин негизинде бүгүнкү күндө финансылык ушул моменттер чечилип атат деп айта алабыз. Проекттердин көбү экөө бүтүп, мына июль айында буюрса шаардык перинаталдык борбордун ачылышын күтүп атабыз, жабдуулар келгенден кийин. Анан Талас менен Ош шаарындагы проекттер алар ишине ашып атат бүгүнкү күндө. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Анда урматтуу депутаттар, суроолор жок болсо, комитеттин чечимин окуп коеюн. Кыргыз Республикасы министрлер кабинети менен Германия Федеративдүү
Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы финансылык кызматташтык жөнүндө макулдашуунун долбоору жактырылсын. Ушул чечим көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине жөнөтүлсүн. Урматтуу депутаттар, чечимди добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Үчүнчү маселе. Аталган маселенин демилгечиси Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаты Кундузбек Ошалевич Сулайманов. Комитеттин жыйынына тиешелүү министрликтин жетекчилери да чакырылган. Урматтуу депутаттар, анда сөздү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басарына Расул Абазбекович, сөз сизге берилет. Чоң рахмат, урматтуу Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин протоколдук тапшырманы аткарушу боюнча маалымат берүүнү туура көрөт. Жалал Абад облусундагы Шамалды Сай шаарчасындагы 108-чи кесиптик лицейге өзүнчө статус берүү деген протокол тапшырма болгон. Бул кесиптик лицей Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012 жылдын 23 мартындагы Кыргыз Республикасынын билим берүү системасын өнүктүрүүдөгү стратегиялык багыттары жөнүндөгү токтомду ишке ашыруу үчүн, ошондой эле Жарандык кодекстин 92 беренесинин негизинде жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 12 жылдын 2 июнундагы кесиптик техникалык билим берүү агенттигинин жобосу жөнүндөгү токтомуна ылайык ошондой эле билим берүү системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Шамалсай шаарчасындагы 108-чи кесиптик лицей Ташкөмүр шаарындагы 111-чи кесиптик лицейине бириктирилген. Лицейдин филиалы катары мыйзам чегинде жумуш алып барууга уруксат берилген. Маалымат катары айтып коеюн, 94-жылдын 2 августундагы номер 1/194 башталгыч кесиптик билим берүү мекемелеринин филиалдары жөнүндө жобого ылайык ал жерде кадрларды филиалдарда окутуу жалпы орто билим берүү аттестатынын башкача айтканда 11 класстын базасында 1 жылдык мөөнөттөн ашпаган кыска мөөнөттүү курстарда гана окутууга жүргүзүлөт. Башкача айтканда филиалда 9 класстын базасынан окутууга мүмкүндүк берилбейт. Ушул өңүттөн алганда Шамалды Сай кесиптик лицейи мисалы айыл чарба өндүрүшүнүн устаты адистиктерге лицензия алган, кыска мөөнөттө жана 10 айлык мөөнөттөн ашпаган Ташкөмүр шаарындагы 111-чи кесиптик лицейге 1-2 кесип боюнча билим берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Буга чейин билим берүү жана илим министрлиги буга чейин бизге келип түшкөн кайрылууларды эске алып, мисалы Кундузбек Ошалевич буга чейин да кайрылган. 2022-23 окуу жылына карата филиалда электр жана газ менен ширетүүчү С категориясындагы автотранспорт каражаттарынын айдоочусу кесибине 25 окуучу, тигүү жабдыктарынын оператору кесибине 25 окуучу, автомеханик кесибине 25 окуучу алууга болжолдуу планды бекитип берген. Бул планды бекитүүдө эгерде аталган тайпаларга окуучулар келе турган болсо, кесиптик лицейди өз алдынча кылуу боюнча макулдашууга келгенбиз. Бирок аталган багыттар боюнча тайпалар толгон эмес. Мисалы электр жана газ менен ширетүүчү С категориясында автотранспорт каражаттарынын айдоочу кесибине 10 гана окуучу кабыл алынса, автомеханик кесибине бир да окуучу келген эмес. Эске сала кетсем, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013 жылдын 29 майындагы номер 390 менен бекитилген башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарынын типтүү штаттарын бекитүү жөнүндө жобого ылайык башталгыч кесиптик лицейлерде окуу тайпаларында окуучулардын саны 25тен кем болбошу кажет. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар үчүн реабилитациялык топтордо 12ден кем болбошу керек. Демек, жогоруда айтылган себептерге байланыштуу бул группалар ачылган эмес, ал жерде окутууга уруксат берилген эмес. Учурда тигүү жабдыктарынын оператору кесиби боюнча кесиптик лицейде 25 гана окуучу окуп жатат. Дагы бир белгилеп айта кетчү нерсе, окуу жылынын башында сентябрь, октябрь айларында окуу процессин текшерүү жүргөн, бул эми пландуу эле текшерүүлөр. Ал жерде окуучулардын катышуусу төмөн болгондугу дагы аныкталган, ал жерде тиешелүү актылар да түзүлгөн. Дагы бир маселе, Ташкөмүр шаарчасынын мэринин жана жергиликтүү айыл тургундарынын кайрылуусу негизинде Шамалды Сай шаарчасындагы Фрунзе атындагы номер 8-орто мектебинин окуучулары мектепке батпай жаткандыгын эске алып,
министрлик 21 жылдын 9 сентябрында номер 1522/1 буйругу менен ушул кесиптик лицейдин филиалында мектепке колдонууга уруксаат берилген буйрук чыгарылган. Бирок мына Таш көмүр билим берүү бөлүмүнүн башчысы Жоошбековдун маалыматына караганда, Фрунзе атындагы орто мектептин окуучулары бул Шамалсайдагы кесиптик лицейде окуган жок. Ал жерде кесиптик лицейдин 25 гана окуучусу окуп жатат. Корутундап айта турган болсом, биз былтыркы окуу жылында жогоруда айтылгандай талаптар менен эгерде окуучуларды топтой алсаңар, филиалды бөлүп алып өзүнчө кесиптик лицей кылабыз деп мен жеке өзүм убада бергем. Бирок тилекке каршы жамааты ал маселени аткара алган жок да. Ошондуктан биз филиалды өз алдынча кыла алган жокпуз. Рахмат. Рахмат. Анда Кудунсбек Кушалевич, сизге сөз. Рахмат. Венера Қалыбековна, урматтуу кесиптештер, урматтуу чакырылгандар. Авас мырза, Расул мырза, кечиресиз. Мен бул Самалсай жана кесиптик лицейди өзүнчө бөлүп бергиле деп аткандын себеби, сизден айзыркы айткан маалыматыңыз боюнча ошол канча жыл болду булардын бириктирип койгонуңарга? 12 жылы бөлүнгөн, быйыл 11 жыл болот. 11 жылда бул лицей тууралуу эч кимдин уже маалыматы болбой калган. Кандай маалыматы болбой калган? То есть буларда жанагы 111 лицейдин диктовкасы менен гана иштеп калышкан булар. Муну аласыңар, муну кыласыңар, мында кылбасыңар, кылбаганга акыңар жок деген гана диктовка менен иштеп калышкан. Биринчиси. Экинчиси, силер деген жана өзүңүз айтып кеткендей, мектептин жетишпегендигинен булардын корпусунда мектеп көрүп калышкан. Туурабы? Мектепке да бергенсиңер корпус? Жооп берсем болобу? 21 жылы буйрук чыккан, мектеп менен кошо колдонушсун деп. Анткени Шамалдысайда, эми Кыргызстандын бардык эле аймактарында мектеп жетишсиз. Мен ошону сиз маалыматка айтып кетпедиңиз. Бирок колдонулган жок да мектеп катарычы. Эми отуруңуз. Булардын канча деген территориясы бар, булардын гараждары бар экен. Мен кечеге жакында да мына жолугушууларды көрүп келдим. Булардын училищаны вообще жок кылып үйгөнгө дагы кээ бир кайдыгер биздин специалисттер бар да ушундай. Булардын жерин сатканга, булар жерлерин уже бирөө ээлеп алган, эч ким да кызыкпайт аларга. Ошолорго берип койгон атайлап. Жерлерди ошол гараждарын берип таштаган уже чыкпайт, нагылы чыкпайт элестетсеңер. Силер барып толук камдуу иш жүргүзгөн эмессиңер бул жакта. Мен сизге Расул мырза бул жерге барып да бир дасыккан бирөө жөнөткүлөчү. Текшерсин барып. Себеби дегенде мага келип маалымат бергенде буларды келсе силер кабыл албай анан кийин ушул 12 жылда талкаланып калган нерсени силер 1 жылда келип моуну набор кыласыңар деп условия койгонго туура эмес да бул. Булардын силердикиндей каражаттары жок, реклама бергенге шарттары жок булардын. Эч кандай бир шарт түзбөй анан кийин муну 1 жылда моунча группаны моунча адамды аласыңар, булар эмне каяктан сатып келишеби адамдарды? Сатып келип киргизеби? Кетип калган, Россия кетип калгандар бар экен, келип окуйбуз дегендер бар экен, буларга өздөрүнчө маалымат бергендер бар экен. Силер толук кандуу иш жүргүзбөй атасыңар буларчы. Анан кийин автомеханик деген дагы специалист бергенбиз, ушуларды бергенбиз деп атасыңар. Бул силер берген кесиптерби же булар өздөрү тандаган кесиптерби? Жооп берип коюңузчу. Кудунсбек Кушалевич, биринчи тиги Шамалсайдын өкүлдөрүн мен дар дайым кабыл алам. Ал жерде бир фанат болгон аксакал бар, билесиз. Ал келип соттошуп жүрөт. Аны үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Анткени эми ал жерин алып гараждын территориясын алганга кызыктар тараптар бар экен. Ал киши жогорку сотко чейин соттошуп жүрөт. Анан аларды кабыл албай койду десе, анда бир аз туура эмес болуп калат. Бул биринчиси. Экинчиси, мындай да 25 эле окуучу болсо, аларды өзүнчө кесиптик лицей катары кармап туруу канчалык деңгээлде максатка ылайыктуу болуп калат да. Ошондуктан мен былтыр сиз айткандай эле айтканмын. Келиңиз, биз аларга шанс берели. Жок дегенде 50 окуучу алсын, андан биз аларга өз алдынча кылганга уруксат берели деп. Ошону да топтой алышкан жок да, тилекке каршы. Расул мырза, мындай кылалы. Азыр бу жерден эми бул элдердин убактысын албайлы. Мен ал кишини дагы чакырам бул жака. Бул жака келсин. Бул жака келип анан жана соттошуп атканы тууралуу жакшы маалыматыңыз бар экен.
по идее алар деген өзүлөрү соттошпош керек. Силер инициатива болуп соттошуңар керек. Ошол жерлерин тарттырып алып, ошол жакта ким кызыктар болуп атканын аныктап чыкканга силер кызыктар болушуңар керек. Андай кишилерди кайра колдоп ошол кишилерди ушул училищенин, то есть лицейдин жери кетип калып чырылып аткан, өзүнүн убактысын бөлүп, акчасын бөлүп жүргөн, аракет кылып жүргөн кишиге бул туура эмес мамиле болуп калат да. Ошондуктан сиз дагы бир жолу чакырыңыз муну. Чакырып, эсли убактыңыз болсо чогултуп сүйлөшөлү. Дагы макулбу? Анан урматтуу кесиптештер, мен бул маселени көтөрүп чыгып атканым азыр биздеги жерлериндеги жаштардын ушул школду бүтүп аткандагы кесип алып чыкканына куштар болуп атабыз да. Ошондуктан мен ушуну көтөрүп чыгып аткан маселе болчу. Ушуну колдоп берсеңиздер сиздер дагы. Бул училищени бөлбөсөк болбойт. Ал жерде азыр Шамалды Сай поселогунда 16 миңден ашык адам жашайт. Мурдагы Шамалды Сай жок, эл көбөйүп кеткен ал жерде, аябайчы. Ошондуктан буларды училище лицейдин кызматкерлери мага байма-бай байланышып атышат. Ушуну бөлүп берсеңиздер, анан бөлүп бергенден кийин толук камдуу ишти жүргүзгөнгө депчи. Атак биз бир жакка чыгып сүйлөшөлү десек эле, тиги 111 лицейдеги баш ийгенибизге байланыштуу булар бизди токтотуп коюшат дейт да. Бул эми буга чейин ачык айтылбаган болсо, мен муну азыр ачык айтып атам. Ошондуктан ушуну бөлүү боюнча чечимди кабыл алып берсеңиздер. Муну чечимди жокко чыгарып койгонго всегда возможно мунчу. Муну өзүнүн приказ менен жок кылып коет. Ошондуктан муну училищени кайра бөлүп, ошол жерди жандандырып, кайра колдон келсе дагы финансылык жагдан берип ал жерге ушу жаштарыбызга элдин баары институтка, университетке окуй албагандыгына байланыштуу ушул жактан кесип алып чыгып кетсе деген ой тилектен да. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар. Суроолор барбы? Расул Абазбекович, ушул жерлерди элеп алган деген азыр Кудусбек Ошалевич маалымат берип атат. Ошол боюнча тастабай эле келдиңиздерби? Барбы маалымат ушул боюнча? Сөзсүз түрдө маалыматыбыз бар, Венера Калбековна. Ал жерде айтпадымбы, кесиптик лицейге караган жерлерди өткөрүп алуу боюнча соттук процесс жүрүп атат. Бир топ жылдан бери жүрүп атат. Ал биз ошол жердеги кесиптик лицейдин кызматкерине ишеним катын берип, ал процесске катышып келүүдө. Биз бул жерде кабарыбыз бар. Расул Абазбекович, биз кесиптик лицейлерди бүт сактап, ошо жанагы кыска мөөнөттө биздин жаштарыбызды даярдап атабыз да, туурабы? Кесип берип атабыз. Биз ошол боюнча да канча мындай иш-чараларды жасап атабыз. А эмне үчүн силер анда бул лицейди жабам деп атасыздар? Венера Калбековна, коомчулукта туура эмес маалымат болуп калбаш керек, дагы бир жолу кайталап өтөйүн. 108-чи кесиптик лицей Шамалды Сай шаарчасында жайгашкан. Ал жерде окуучулар аз болгондугуна байланыштуу мыйзам негизинде 2012 жылы Билим берүү министрлигинин буйругу чыгып, Ташкөмүр шаарына жакын болгондуктан ошол кесиптик лицейдин филиалы катары кайрадан катталган. Филиалда 9-класстын базасында окуучу алганга болбойт. 11-класстын базасында алганга болот. Мен башында айткандай эле өз алдынча кесиптик лицей кылып бергиле деген маселеде айтканмын. Келгиле, мондай шарт коеюн. Силер жок дегенде 50-75 окуучу кабыл алгыла, биз өз алдынча кылып берели дегенбиз. Бирок окуучу кабыл ала алышкан жок. Окуучу кабыл ала албаса, 25 окуучу менен кантип биз өз алдынча кесиптик лицей кыла алабыз деген маселени айтып атам да. Ошол маселе жабуу түрүндө маселе, жабуу жөнүндө маселе турган жок. Контингентти көбөйтүшсө, биз аларга жардам беребиз сөзсүз түрдө. Мен келген кызматкерлерине да ошентип айтып жатам. Ким кайрылса, баарын айтып атабыз. Келиңиздер, жардам берели. Алар буга чейин мынтип айтышкан. Тиги Ташкөмүр лицейинин жетекчиси бизге окуу планын ачканга уруксат берген жок деп. Мен айттым, уруксатты биз беребиз, сиз ачыңыз дедик. Мына автомеханикке, С категориясындагы айдоочуга ачыңыз. Сиз айтып атасыз, бу жерде бизде балдар көп көчөдө калып атат депчи. Түшүндүк. Бирок ошо жетекчиси анда сөз ошо жетекчиси да болот анда. Анда аны неме кылгыла, башка жетекчисини алгыла, иштей турган. Бирок сактап калышыбыз керек да биз. Бүт шарттарды түзүшүбүз керек биз.
Кудузбек Ошолевич, сизге сөз. Биз Ясно, толук кандуу Жүрмөккө, сактап сизде- калганга аракетибиз бар. Сизде бул жерде эч ким күнөөлөгөн жок. Ушу коомдо туура эмес маалымат болуп каласың деп атпайсызбы? Коомдо туура эмес маалымат болгон жок. Коомдо ошол 9 класстын базасында эмне үчүн ошону аракет кылып жардам берип ачпай атасыңар? Себеби дегенде 11 классты базасын ачкыла деп койдуңар. Силер жардам берип ошол жерге 9 классты кылсаңар, анда алар деген параллельно 9ду дагы окуп, то есть 10-11'de окуп, параллельно кесип алып чыгып кетет эле. А силер 11'ge окуп койдуңар, 11'ge деген ал жака барбай атат адамдарчы. Кылычкашалыч, мындай кылайлы, айтмакчы. Тиги аксакал келгенде сиз менен чогуу сүйлөшөлү. Мен ошол жерде мынтип айтайын, сунуш берейин, маселени чечишибиз керек да. Келиңиздер, 9 класстын базасында алып келемин деп моюндарын ала турган болсо, биз ачуун аракетин көрөлү. Ошондой кылалы, ушуну колдоп бериңиздер. Ошондо көп студенттер бармакта ошол кесиптик лицейгечи. Эми ал жерде учащий деп коет, эми студент эмес да, полноценный студент эмес. Алар деген эме ошондой болот, учащий болот да, орусча. Анан ошону аракет кылалы, 9дун базасына кыла турган болсок, илгерки баягы СПД деп айтчу элек го. Мына ошонун базасында болот да. Булар заодно 10-11'de окуйт. И кесибин алып кетет сразу. Бир маселе болот. Биз 2 жылга кыскартканбыз. Балдар келсе бизге де жакшы. Сизден жардам сурайбыз. Кадрлык базаны кайра калпына келтиришибиз керек. Бул жерден сиздин дагы жардамыңыз керек болот. Мен кош колдоп жардам берем. Колумдан келген. Мен мындай нерсе үчүн оорубаган жерим кесип берем керек болсо. Рахмат. Ошондо азыр Рахмат. Гүлкан Сакина, сизге сөз. рахмат эме Венера Калбековна. Да ошондо азыр эми 108 лицей менен 111 лицейди азыркы акыркы жыйынтыкта кайра ажыратып бериш керек болуп атат да, Ошого министрлик макул болуп атат да. Азыр сүйлөшүп туруп, Биз алдын ала сүйлөшөбүз, Гүлкан Сакиновна. Кесиптик лицейдин жамааты 9 класстын базасында окуучуларды алып келип. Түшүндүм мен, анда комитеттин чечимине кандай сунуш кылабыз? Экөөнүн Билим берүү министрлиги силер өзүңөр иштетип чыгасыңар ушул маселе боюнча. ошол Мен азыр оговорка чечимди менен. окуйм анда, урматтуу депутаттар, эгерде уже кыска неме кылалы. Венера Калбековна, Бул уруксат суроо берсеңиз. боюнча. Ошол оговорканы кошуп койсок болобу? 9 класстын балдарын камсыз кыла ала турган учурда биз ачабыз деп. Биз бүт варианттан карап чыгыш керек. Анда сиз бир эле шартка койбой калат. 9 класс базасында коштук, эгер ошондой болот эмес, анда коштук керек. Жок, башкача. Одним словом, Шамал сайда ал жерге барып келгенге бир топ расстояние болот. Биринчиден. Ташкөмүргө чейинчи барып келген бир топ расстояние. Экинчиден, азыр ал жакта толук камдуу маалымат ала албай жатат. Булар эмне болгон, жок болуп кеткен да, 10 жыл деген оңой суроо эмес да азырчы. 12 жыл болуп атат уже. 12 жылдан бери ал деген оңой суроо эмес. Ал жерде ал училищаны уже таланып кетип атат, бул жок болот, мунун келечеги жок деген да түшүнүктүү бар экен. Шамал сайда. Ошондуктан биз бүт вариантты карап чыгалы, силер жоон иштегиле, анан кийин ошону мен. Кудузбек Ошолевич, мен комитеттин чечимин азыр окуп коеюн. Анан кийин чечимди добушка коем. Макулбу? Ооба. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жогоруда аталган протоколдук тапшырмасын аткаруу боюнча тиешелүү чараларды көрсүн. Кошумчалар менен. Биз берген сунуштар кошумчалар менен. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 9 февралындагы протокол тапшырмасын контролдон алынсын. Ушул чечимдин көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басары Нурбек Өмүрбекович Судагалиевке жиберилсин. Урматтуу депутаттар, добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Рахмат сизге дагы. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде 4-чү маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 9 мартындагы номер 247 протоколдук тапшырмасынын аткарылышы жөнүндө аталган маселе боюнча баяндамачы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Байсалов Эдил Жолдубаевич болчу жана кош баяндамачы депутаты Садырбаева Жылдыз Эсенбековна. Айсулуу Дөлөтбековна, эмне болду Эдил Жолдубаевич? Келе албай калдыбы? Азыр байланышты мен Жолдубаевич менен азыр бизде видеоконференция жыйын өтүп жатат экен. Акылбек Сүмбековичтин жетекчилигинде жыйын бүткөнчө келгенге аракет кылабыз нечте.
Ким баяндама жасайт анда? Министрдин орун басары баяндама жасайт. Урматтуу Саламаттык сактоо депутаттар. министрдин орун басары. Бул маселени кандай кылалы? Эдил Жолдубаевич жок. Карайлыбы же Жылдырып коелу. жылдыралыбы? Анда Айсуу Дөретбековна, биз азыр бул маселени жылдырып туралы, башка маселе, эмки маселеге өтөбүз. Эгерде келбесе, анда бул күн тартибинен алынат. Анда башка күнү коебуз бул маселени. Сөзсүз түрдө коебуз, Эдил Жолдубаевич өзү келиш керек. Урматтуу депутаттар, 5-чи маселе. Урматтуу депутаттар, бир эле учурда 3 же андан көп бала төрөлгөндөн бир жолку балага сүйүнчү төлөмүн берүү жөнүндө аталган маселени демилгечилери Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Сарбагышев, Алимбеков жана Самый Кожо, комитеттин жыйынына тиешелүү министрликтердин жетекчилери дагы чакырылган. Анда баяндама үчүн сөз Максатбек Канатбековичке сизге берилет. Рахмат, Венера Қалбековна, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Жогоруда өзүңүз айтып кеткендей, биз бул маселени бул комитетке алып чыгып атканыбыздын бирден бир себеби бизде ушул 3М же андан көп төрөлгөн учурларда көпчүлүгү кандайдыр бир деңгээлде жашоо шарттары оор кырдаалга кабылгандыгына байланыштуу өтө мындай чоң маселе көйгөйлөр жаратууда да. Эми буга чейин болгон маселелерди, ушундай жагдайларды массалык маалымат каражаттарынан баарыбыз көрүп отурабыз. Ошондой эле маселе жакын арада дагы 1-2 жерде случайлар болду. Анын бирине Венера Қалбековна даже өзүңүз күбө болдуңуз болуш керек. Мен айтайын дегеним, эми бул мыйзамды иштеп чыгууда деген инициатива көтөрүп иш алып бардык. Бирок бул токтомдун алкагында 2019 жылы 6 июнда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен 283 токтому менен бир жолку балага сүйүнчү деп бекип калгандыгына байланыштуу ушул токтомго өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап атабыз. Буга чейин ар бир балага сүйүнчү катары ушул 3М'ге төрөлгөнгө 50 000 сом экен болгон экен. Бирок бүгүнкү күндө биз сунуштап атабыз 500 000 сомдон ошол үй бүлөгө деп. Себеби бул жагдайларда кандайдыр бир деңгээлде ушул жашоо шартын оңдоп түзүүдө, көмөк көрсөтүүдө ушул суммага кандайдыр бир ошол балдарды багууда шарт түзүп берели деген сунушубуз. Себеби азыр баарыңыздар билесиздер, бир үй бүлөдө бир баланы багыш бүгүнкү күндө акыбал абдан мындай бир чоң маселени жаратат. Ошого байланыштуу бул 500 000 сомго кандайдыр деңгээлде же бир комната, 2 комната условиясы менен ушул балдарга бага тургандай бир шарты менен бир үй салып берүүдө, ушул акчаны бир жеке колуна бербестен мындай бир ошол жергиликтүү бийлик тарапка берип ушул шартын оңдоп берүүдө деген максатта муну киргизип отурабыз. Анан эми кыскача мындай анализ катары айта кетсек, ушул баягы 2010 жылдан берки алынган анализдердин жыйынтыгында ушул жылына 11ден 12ге чейинки среднем алганда үй бүлөдө төрөлүүлөр болот экен. 3 же андан көп, 3 же 4 эмдер. Анан мен ойлойм, мунун баягы жыйынтыгында бир жакшы бир ошол балдарга шарт түзүп берүүнүн үстүндө иш алып барсак деген. Анан мунун акча каражатын эсептей келсек, бул эсли 3М төрөлгөн учурларда болсо 11ден 12ге чейинки төрөлгөн учурларда, балдар төрөлгөн учурларда 8 же 8,5 миллион сом каржылоо жагы болот экен. Бир жылда, если ошондой статистика менен кетсек. Анан эми мунун мен ойлойм, ушуну баягы сиздердин колдооңуздарды таап, ушул өкмөткө аткарууга бир мындай бир тапшырмалар берилип, ишке кирип кетсе, бул дагы бир бизде бир карапайым элге жакшы мындай бир өбөлгө болот эле деген сунушум сиздерге. Рахмат, Максатбек Канатбекович. Абдан туура маселени көтөрдүңүздөр. Урматтуу депутаттар, биз тиешелүү
органдарда чакырылган, министрликтер чакырылган, ошолорго да бир сөз берели. Алар да өздөрүнүн маалыматтарын айтып берсин, кандай колдоо көрсөтүлөт. 3 эмдүү, 2 эмдүү, 4 эмдүү балдар төрөлгөндө. Нурдөлөт Сатыбекович, сизге сөз. Сиз айтыңызчы, биринчи сиз. Бүгүнкү күндө министрлик аркылуу ошол жаңы төрөлгөн бардык балдарга бир жолку балага сүйүнчү жөлөк пулу 4 000 сомдон өлчөмүндө берилет. Мына жогоруда айтып кетти, бул ар бир балага. Өткөн жылы мындай жөлөк пулду республика боюнча ушу 130 миңден ашык бала алды. Мындан сырткары 3 же андан көп бала төлөгөн учурда ар бир балага 50 000 сомдон төлөнөт. Балага ошол сүйүнчү жөлөк пулу. 2022 жылы бул жөлөк пулду 40 үй бүлө алган. Бюджеттен бул жалпысынан 522 миллион сом каржыланган. Эгерде балдары бар үй бүлө асканыбыз болгон учурда аларга үй бүлө көмөк пулу да жөлөк пулу да төлөнөт. Кыскача маалымат ушул. Ана тактап кетчү нерсе, бир үй бүлөгө деп атасыздар да, бир үй бүлөгө 500. Ошондо азыр ар бир балага 50 миңден болгондо, ошондо 500 болсо 3 балага 150 миңден болуп калат экен, ушундай деп атасыздар да, 500 миң. Бул эми мындайда, Нурдөлөт Сатыбекович, бул баягы туура 50 миңден деп каралган, бирок мен өзүм күбө болгон катары бул 3 бала төрөлгөн учурда 50 миңден 150 миң берилиш керек да. Бирок алда берилбей келген буга чейин. Бул фактылар бар да, берилбей келген көпчүлүк учурда мындай бир калып калган учурлар болгон. Ошон үчүн ал 50 миңден жогору кылып эле бир үй бүлөгө төрөлгөн үй бүлөгө 500 миң бул ошол жашоо шартын жакшыртуу максатында, ошол балдардын чоңоюшуна, медициналык камсыздоону баягы өз учурунда тиешелүү деңгээлде алыш үчүн шарт түзүп берүү максатында деген максатта көтөрүлүп аткан нерсе. Анда саламаттык сактоо министринин орун басары Улан Асанбекович, сизге сөз берилет. Рахмат, Венера Калбековна. Өйдөдө айтылып кеткен маселе бул өтө маанилүү маселелердин бири. Анткени бүгүнкү күндө жана айтылып кеткендей ар бир 3 эмден көп төрөлгөн балдарга ар бирине 50 миң сом бул бүгүнкү шарттарга байланыштуу жетиштүү эмес каражат деп ойлойбуз. Бир баланы төрөгөн эне өтө оор физиологиялык мындай нагрузкаларды эметет, 3 баланы төрөгөн андан да көп. Ошон үчүн бул демилгени биз колдойбуз. Өтө керектүү нерсе. Бүгүнкү күндө ошол 3 эмди чоңойтуп, ошолорго жакшы шарт түзүп бериш үчүн бул жакшы нерсе болмокпу деп ойлойбуз да. Статистика боюнча өйдө айтылып кеткендей жылына орто эсеп менен 12ден 15ке чейин 3 эмдер төрөлөт. Жыл сайын өзгөрүп турушу мүмкүн, но орто эсеп менен ошол. Аларга көп деле мындай нагрузка деле болбойт го дейм бюджетке. Анда урматтуу депутаттар, эгерде суроолор бар болсо, Гүлкан Сакиновна, сизге сөз. Эми бул маселени колдошубуз керек. Азыр эми мынакей бир жылда 10 жылдагы статистиканы алып турсуздар, 10 жылда 151 түзүп аптыр да баланы, 151. Эми 4 эм төрөлгөндөр 5 үй бүлөнү эле түзүптүр да 10 жылдачы. Анан эми берде министрликтердин өкүлдөрүнүн деле каршы болгонун көргөн жокпуз. Ошон үчүн бул маселени эми 500 миң деле азыркы биздин жашоо шартыбызга 500 миң сом деле 4 эм төлөлүп атса, 3 эм төлөлүп атса, мен ойлойм бир ашып кеткен каражат деле болбойт. А деле биринчи ошол балдардын биринчи бир эң керектүү нерселерине жарап кетсин деп биз колдоо көрсөткөнгө иштелип чыгып атат. Бул анан берде мен сурап билгим келип атат, финансы министрлигинин ою кандай экенин, Минфиндин.
Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бизде мындай сунуш бар эле да. Бизде мындай жалпысынан колдойбуз, бирок бизде резервный фонд аким менен губернатордука бар да. Алар дагы бериш керек. Сиз да жана айтып кетип атпайсызбы? Именно ушундай үй салып берип же бирдеме кылып депчи. А бул жерде, например, жөлөк пулдар булар акчалай бериле турган нерселер да. Анан биз айтып аттык эле, вот если ошол үй бүлөдө, например, баягы балага сүйүнчү деп шарты начар болуп аткандарга 500 миңден бергенге биз макулбуз. Калгандарына может ошол резервный фонддордон да берүү боюнча карасак, алар ошол именно эме жашоо шартын жакшыртып бериш керек деген ошондой кылып тескемелер бар да. Бизде указ бар президента, именно резерв губернаторлордуку, ал эми акимдердики боюнча тескеме бар да. Ошолорго өзгөртүү киргизип карап койсо, ал жерде да бар да, ошол алар баягы ошол регионду караганга жараша ошолор кылат депчи. А эми бул постановленияга биз ошол именно баягы колунда жокторго только 500 миңге чейин көтөрсөк деген сунуш кылат элек да. Жок, азыр эми мен тиги Минфиндин айткан жолуна каратачы, биз азыр бул каралып аткан маселе, биз сүйүнчү ошол 4 3 төрөлгөнгө биринчи сүйүнчү катары эле берилип атабыз. А сиз айтып атканды аны өзүнчө жергиликтүү бийлик өзү карап, өзүнүн каражаты менен чечип берсе болот деп атабыз. Анан мен эми сиздин айтканыңызды түшүндүк. Мисалы үчүн Максат Канатбекович, азыр булар деле биз 500 миңди сүйүнчү катарына карап аткандан кийин каршы эмес экен. Ошон үчүн Венера Калыбековна башка мындай кереги жокко дейм да сөздүнчү. Ошон үчүн добушка деле кое берсек болот. Колдойлу баарыбыз тең эле. Рахмат. Минфин деле каршылыгын көрсөткөн жок. Жалпысынан биз ошону айтып атабыз да, если жөлөк пул катары карасак, ошол колунда жокторго только 500 миңге чейин көтөрөлү депчи. Жок, ошо эми бул жөлөк пул единовременное пособие болуп калат да, ошондочу болот да. Ошону, например, деп карап атабыз да. Колунда жокторго берели да. Сүйүнчү. Азыр эми 10 жылда көрбөдүңүздөрбү? 151 бала төрөлүптүр, а 4 4 эле дептир. Эми мамлекет үчүн бул чоң деле акча эмес деп атабыз да. Бул баягы аз камсыз болгондогу жөлөк пул эмес. Биз сүйүнчү катарында муну карап берип атабыз да. Ошо сүйүнчүнү деле аз камсыз болгон үй бүлөдөн да, если ушундай 3төн көп төрөлсө, анда ошолорго 500 миңден берип, андай эмес үй бүлө болсо, аларга 50 миңден эле калтырып коелу деген сунуш болуп атат да бизде. Жок, азыр биз кантип аны карайбыз? Азыр деген биз жалпы жөнүндө 4 3 карап берип атабыз да. 4 төрөлгөндөргө сен жакыр экенсиң, анан сен бай экенсиң, сага берилбейт деп калтырып коюшта берди болбойт андачы. Мыйзам долбоору бир ыкы менен кетиш керек да. Ошон үчүн Венера Калыбековна добушка кое берсеңиздер болот да. Рахмат, мен да тактап коет элем, бул балага сүйүүчү 500 сом, 500 миң сом. Туурабы? Максат Канатбекович. Бул сөзсүз түрдө керек, же Куранбековна, сиздер да ошону карап чыгышыңыз керек. Кандай жолдор менен силер ушул маселени чечсеңер болот. Мен жакында эле 4 төрөлгөн биздин балдарыбызга барып келгем. Абдан шарттары жаман, начар. Жана 2 комнатада жашашат экен, саманы үй экен. Сурасам эч ким келбептир, же мэриядан келишпептир, же акимияттан келишпептир. Ошо мэрия жергиликтүү бийликтерди дагы ошо сөз түрдө ушул тартыш керек да жооп. Келип барып көрүш керек да алар өздөрүчү. 4 балдар өзү негизи абдан ошо аз эле убакытта төрөлөт да аларчы. Анан биз эч эле совсем көңүл бурбай койсок да болбойт. Анда урматтуу депутаттар, комитеттин чечимин добушка коем. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине бир эле учурда 3 же андан көп бала төрөлгөндөн үй бүлөлөрдү айрыкча турак жай шарттарын жакшыртууга мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө маселени караштырсын. 3 же андан көп баласы төрөлгөндө балага сүйүнчү бир жолку төлөмдүн өлчөмүн бир үй бүлөгө 500 миң сомго чейин көбөйтүү боюнча тиешелүү чараларды көрүүнү караштырсын. Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги жыл сайын мамлекеттик бюджетти даярдоодо бир эле учурда 3 же андан көп бала төрөлгөндө үй бүлөсү бир жолку төлөөгө жана колдоого финансылык каражаттарды караштырсын. Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет
комитетinin 2024 жылга республикалык бюджетти бекитүүдө социалдык саясат боюнча комитеттин багага сүйүнчү бир жолку төлөмдүн өлчөмүн көбөйтүү боюнча сунушун эске алуу сунушталсын. Урматтуу депутаттар, добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Биз колдоп бердик, Канатбек Максатбекович. Ой, Максат Канатбекович, кечирим сурайм. Жылдыз Эсенбековна, 4-чү маселе боюнча Айсулуу Дөлөтбековна айтып кетти, Эдил Жолдубаевич президент экен, ошондой деп айтып атасызбы? Анда карай берелиби? Жылдыз Эсенбековна. Анда сөз саламаттык сактоо министрлигине берели. Бүбүжан айым, сизге сөз. 4-чү маселе. Венера Калыбековна, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Уруксат берсеңиздер, кичине баяндаманы мен берип кетсем. Кыргыз Республикасы 2004 жылдан бери глобалдык фонддон ВИЧ жана кургак учук оорулары менен күрөшүүгө грант түрүндө каржылоо алып келет. 2003 жылдан 2010 жылдарга чейин грантты башкаруу боюнча саламаттык сактоо министрлигинде болчу. Глобалдык фонддун талаптарын так аткара албагандыктан 2011 жылдан баштап грант башкармалыгы Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасына өткөрүлүп кеткен. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы бул проунда аркылуу грантты ишке ашыруу үчүн жалпы сумманын 7% кармалып калат. Бул суроо талаптын жалпы суммасынын азыркы келе турган заявка менен кеткен грант айта турган болсок 27,5 миллион АКШ долларынын 2 миллион АКШ долларын түзөт. Ошондой эле 2 оору боюнча грантты башкаруу аппаратына 3 жылга болжол менен 2,7 миллион АКШ доллары сарпталат. Жалпысынан алганда 3 жылга сарптала турган гранттын 4,6-5 миллион АКШ доллары ошол Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасында сарпталат. Башкаруу аппаратына чыгымдарды кыскартуу максатында 2016 жылдан тартып Саламаттык сактоо министрлигинде долбоорду ишке ашыруу тобу түзүлгөн. Алар негизи алуучунун функцияларын Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине 2017 жана 2020 жылдары глобалдык фонд тарабынан укуктук ченемдик актыларды жоктугунун себебинен баалоодон өтпөй калган. Коомдук саламаттык сактоо координациялык кеңешинин алдындагы адамдын иммунодетиштик вирусунун жана кургак учук боюнча комитети Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын негизги алуучу катары калтыруу чечимин кабыл алган. 2024-2026 жылдарга глобалдык фонддун жана суроо талабынын негизинде гранттын негизги алуучусунун ролун Саламаттык сактоо министрлигинин атынан саламаттыкты сактоону өнүктүрүү жана медициналык технологиялар борборуна акырындык менен өткөрүү боюнча иш-чаралар жана каржылоо каралган. Глобалдык фонд тарабынан каржылоонун алуунун негизги бир шарттары болуп, бул глобалдык фонддун талаптарына жооп берген өлкөдө координациялык комитеттин болушу зарыл. Кыргыз Республикасында өлкөнүн координациялык комитети биринчи жолу 2004 жылы түзүлгөн. Бүгүнкү күндө өлкөнүн координациялык комитетинин курамын 9 мамлекеттик, 9 мамлекеттик эмес сектордун жана 5 эл аралык уюмдардын өкүлдөрү түзүшөт. Өлкөнүн координациялык комитети жөнүндө жобону Коомдук саламаттык сактоо координациялык кеңешинин төрагасы, Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары бекитет. Өлкөнүн координациялык комитетинин негизги талаптарына глобалдык фонддун сунуштары боюнча төмөнкүлөр кирет. Мамлекеттик эмес сектордун өкүлдөрү өлкөнүн координациялык комитетинин мүчөлөрүнүн курамында болуш керек. Глобалдык фонддо грант алуу боюнча суроо талап даярдаганда жарандык коом жана жамааттар катышкан ачык процессте өтүш керек. Үчүнчүдөн, гранттын негизги алуучусун ачык тандоо каржылоого суроо талабын берүү учурунда бааланат. Өлкөнүн координациялык комитетинин укуктарына биринчилерден болуп булар кирет. Бул гранттын негизги алуучусунун функцияларын жүзөгө ашырууга жөндөмдүү бир нече уюмдарды тандоо, глобалдык фонддон каржылоо алууга суроо талап боюнча чечим кабыл алуу, глобалдык фонддун бардык гранттарынын пайдаланышын жана ишке ашырылып жаткан иш-чараларын жана программаларын ишке ашырылышын көзөмөлгө алуу, гранттардын негизги алуучуларынын жана кошо алуучуларынын отчетторун үзгүлтүксүз жана зарыл болгондо кезексиз угуу,
глобалдык фонддо гранттардын негизги алуучуларын алмаштырууну сунуштоо. Кыскача маалымат айтсак, ушу жана СКК жанагы биздин комитет анан ошо глобалдык фонддун биринчиден ошол талаптарын кичине айтып кеттим. Азыркы күндө ошол СКК деп коебуз, ошол страновой координационный комитет да, мындай айтканда. Ошол ишинде азыркы биз жана 3 жылга деген заявканы кетирдик бүгүнкү күндө. Анан министрликтерине айтып кетебиз, сиздер көтөрүлүп жаткан маселе аябай чын деле баалуу. Ошон үчүн биз былтыртан бери ошол өзүбүз основной получатель деп коебуз, ошого алууну аракет кылып, азыр эми бул министрликтен да көп бир эле биз министрликтерден колунан келбейт, анткени аякта налоговый жана эме деп коет экен, бюджетный ишилсе азыр көп эме требованиясы бар. Ошонун азыркы кайсы этапта келгенибизди кошумчалап, ошол биздин жана айтып аткан министрликтин астындагы борбордун директору отурат, берип койсом бүгүнкү күндө биз кандай даярдыктабыз. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, азыр биринчи биз анда кошумча баяндамачыны берели. Жылы Эсенбековна, сизге сөз. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, бүгүнкү жыйынга чакырылгандар. Меня, кажется, сильно возмущает то, что на сегодняшнем заседании был приглашен заместитель председателя Кабинета министров Байсалов и не явился на заседание, потому что вообще очень много вопросов к нему по этому комитету. Во-первых, вот этот комитет должен свою заявку согласовывать к СОЗам, так называемый комитет, который возглавляет уважаемый Байсалов. Только после его утверждения эта заявка должна уходить в глобальный фонд. Было нарушено это положение, и заявка ушла без согласования с СОЗом. Почему так произошло? Вы можете ответить как председатель комитета, уважаемая заместитель министра здравоохранения? Ал заявканы өзү ошо комитеттин ичинде эки сектор бар. Заявка дайындаган, ошол заявканы туура колдонгонун надзор кылган, мониторинг жасаган. Ошол сектор заявка дайындап бүткөндөн кийин СККда баары чогулуп голосовать этилген. Голосовать эткенден кийин өзү 3 окно деп коет экен. Биринчи окно ошол 20 март болчу. Вы меня, пожалуйста, извините, вы совершенно на мой вопрос не отвечаете. Вы знаете, что есть постановление правительства 678, согласно которому заявка должна уходить только после одобрения КЗОЗа. Вы это прекрасно знаете. Заявка не была одобрена, она ушла с нарушениями. Это стопроцентное нарушение. Азыр секретарь жооп берип койсо ошого. Причем тут секретарь? Вы являетесь председателем этого комитета. И вы с вашего вот молчаливого согласия все это происходит. Вы все знаете содержание этой заявки. Там никакой профилактики, борьбы нету. Мы укрепляем сообщество геев, проституток и так далее. Вся эта заявка направлена на укрепление их сообществ. Вы это все прекрасно знаете, слышите, хотя не очень часто бываете на комитете. И, во-первых, была нарушена подача заявки, это во-первых. Нарушено постановление правительства 678. И вот скажите, пожалуйста, вот здесь вот в содержании заявки есть мероприятия. Будут ли проводиться регулярные форумы мужчин, практикующих секс с мужчинами, ЛГБТ, для отслеживания глобальных тенденций, механизмов и инструментов, активного участия и своевременного предотвращения кризисных ситуаций, разработки стратегий для ЛГБТ движений? Все будут эти мероприятия проводиться? Мы эти деньги направляем на эти мероприятия, на разработки стратегий для ЛГБТ движения. Урматтуу Жылдыз Эсенбековна, эми бунун баардыгы бизден зависит этип айтып атпайм, голосование менен өтөт. Ошол глобальный фонддун өзүнүн талабы боюнча ошол равное отношение болуш керек экен, мамлекеттик эмес органдардын равноправие болуш керек экен. Ошон үчүн баардыгы голосование менен өтүп кете берет. Бул жерде бир эле биздин министрлик каршы болгон күндө дагы основной эме
колдоо болсо ошо комитет мүчөлөрү менен алар өтүп кете берет. Анан сиз айткан мероприятие өтүп кеткенден кийин жана мен айтып атпаймынбы сектор по надзору деп. Ошол сектор ушул мероприятияны кандай жазалып атат, туура жазалып атабы, туура эмес жазалып атабы, ошол сектор мониторинг жүргүзөт да, текшерет. Ана менин напрямую обязанность ошол мероприятие текшерген жок. Ошон үчүн жана мен председатель правления, 2 замым бар. Бул правление мен прямой обязанность ошол координация жасаган, ушул 3 тарапты координация кылып, бардыгына равный отношение кылышым керек. Анан силер ошол жанагы бейөкмөт уюмдарыныкын силердики туура эмес алып салган глобалдык фонддун талабына туура келбейт экен. Сиз айтып аткан туура, биз деле ошого каршы болгонбуз, возмущаться эткенбиз. Нет, еще раз я вам говорю, вы опять неправильно говорите. Да, там перевес есть неправительственных организаций. Там тоже есть нарушения. Там, наоборот, должно быть соотношение 9 к 14, а сейчас соотношение наоборот. 9 всего госсектора и 14 неправительственные организации и международные организации. Там уже идет нарушение. То есть сейчас необходимо в первую очередь расформировать вот этот комитет. Там очень много нарушений. Там сидят люди годами членами. Это тоже нарушение. Есть такой Исаев Санжар, который там много лет уже сидит в этом комитете. Это нарушение положения о комитете. Там есть положение. Одно и то же лицо не может быть избрано на повторный срок более 2 раз. Почему этот Санжар Исаев все время является членом комитета? И я его ни разу не видела, кстати, на заседаниях комитета. То есть здесь тоже с ваших слов видно, что нарушено положение комитета о соотношении государственного сектора и негосударственного сектора. И еще самое главное, вы являетесь экспертом ПРООН. Скажите, пожалуйста, какая у вас зарплата в качестве эксперта ПРООН? Я эксперт ПРООН? Да. Нет, я не являюсь экспертом ПРООН. Я просто председатель правления от Министерства здравоохранения, который я получила по наследству. Что значит по наследству? Ну, замы, курирующие общественное здравоохранение, всегда, оказывается, были представителями правления этого комитета. Ну хорошо, вот вы согласны, что вся заявка, она направлена на поддержание вот этих сообществ? Что, в медицине нет других проблем? Есть целые департаменты профилактики заболеваний, ДПЗ называется. Туда я понимаю вас. Из этого гранта. Дилдыза Сембековна, я вас понимаю. Нужно все время смотреть хотя бы на соседей, которые осваивают эти гранты много лет. Там нету ни одного слова про ЛГБТ, про секс-работниц. Они все направлены на лечение и профилактику. Дилдыза Сембековна, в том правлении, где я сижу, вы тоже сидите заместителем. Если бы от нас это зависело, мы, наверное, что-то сделали бы. Я же нужно говорю, сделать так, чтобы проходит. от нас зависело, потому что сумма огромная, 29 миллионов долларов. Это сколько там миллиардов сомов. Нужно, чтобы от нас зависело. Мы не можем допустить такое, чтобы огромные деньги, которые поступают в стране для борьбы с 2 такими глобальными инфекциями, уходили непонятно куда. Ни один НПО не отчитывается по проведенным мероприятиям и по деньгам. И самое главное, члены этого комитета являются грантополучателем. Это вообще конфликт интересов получается. Они же члены комитета, они же и распределяют, делают заявки, они же и грантополучатели. Это же самый прямой конфликт интересов. Там ваш заместитель, он тоже является основным грантополучателем, этот Айбар. Это вы считаете нормальным, да? И вы говорите, мы не можем ничего сделать. 29 миллионов долларов приходят в страну, и мы сидим и говорим, мы ничего не можем сделать, мы не знаем, куда эти деньги уходят, для каких целей они используются, нету отчетности, нету прозрачности, и самое главное, нету эффективности. За эти годы все эти мероприятия не показали свою эффективность. Растет количество больных СПИДом, растет количество больных туберкулезом. Чтобы мы там что-то решали, и чтобы эти деньги опять же вернулись в Минздрав, нужно расформировать комитет в срочном порядке и дать новую заявку во 2-е окно. Это в наших силах. Что мы будем так и сидеть и говорить, мы ничего не можем делать? Для медицины 29 миллионов долларов – это небольшие деньги. Нет, Вы вчера видели, что сам наш президент был в детской больнице, какое там состояние. Здесь слова нету про профилактики, нету даже санэпидстанции. Ни один тиын не выделяется.
А на пороге всех этих инфекций, вы прекрасно знаете, стоят другие службы. Где санэпидслужба? В этой заявке есть слово про санэпидслужбу, есть слово про привлеченную медицину, где и выявляются, где идет очаг распространения. Нету ни одного слова. Жылдыз Эсенбековна, СПИД борборунун директоруна да сөз берели, маалымат берсин. Кийин фтизиатрия борборунун директоруна да сөз берели. Алар да кыскача сөз. Здесь не надо никаких ответов, здесь один ответ, что нужно в срочном порядке расформировать комитет, создать новую комиссию. И направить эти деньги в интересы государства, и все. Аларды маалыматын берип коелу. Жылдыз Эсенбековна, сиздин предложение мен двумя руками за. Бүжанайым, сизге сөз берилген жок. Хорошо. Үмүткан Жусупбековна, сизге сөз. Саламатсыздар, урматтуу Венера Калыбековна, Жылдыз Эсенбековна. Мен кыскача айтып коеюн, бизге Кыргызстанга глобальный фонд эмне үчүн келди эле? Анткени Кыргызстанда уязвимый группалар көп bizde. Наркомандар 16-жылдагы иликтөөнүн негизинде 25 000 внутривенный наркоман бар. 6900 секс работницалар. МСМдер толтура, азыр жынысын өзгөрткөндөр толтура. Ошон үчүн глобальный фонд Кыргызстанга келген. Эгер андай уязвимый группа жок болсо, анда глобальный фонд Кыргызстанга келмек эмес. Бизде деген ошол бөлүнгөн акчанын 50% уязвимый группага кетет. Наркомандарга арасында профилактический жумуштар жүргүзүлөт. Ошон үчүн парентеральный путь передачи мисалы 10 чакты жыл мурда жалпы катталгандан 80% түшсө, азыр биз 4% кылдыйлады. Ошол жүргүзүлүп аткан профилактика программалар негизинде. Бул чоң программа, бул бизге керектүү акчалар. Ошон үчүн биз заявка жазып өткөрүп атабыз. Мисалы бизде Кыргызстанда 24 метадонный программа иштейт. Ал 9 түрмөнүн базасында иштейт, 15 ССЛнын базасында метадонный программа, метадон билесиздер, синтетический наркотический препарат, героинде действиясы 6 сааттан 8 саатка чейин болсо, метадон бул суюк наркотический препарат, аны эртең менен барып өзүнүн дозасын ичип кетет. Экспресс тестирование на базе НПО жүргүзүлөт. Экспресс тесттин негизинде биз канча ВИЧ-инфицированныйларды таап атабыз. Скажите, пожалуйста. Ошон үчүн бейөкмөттөрдү бизге керек. Эгер бейөкмөттөрдүн каржылоосу жок болсо, ушундай профилактика работалар жүргүзбөсө, анда бизде анда генерализованный стадияга өтүп кетишибиз мүмкүн. Азыр концентрированный стадиядабыз, ошо именно уязвимый группалардын арасында. Эгер финансирование жок болсо, анда жанагы МСМдердин баары, ЛУИндердин баары подпольяга кетет, секс работницалардын баары подпольяга кетет. Биз таппай калабыз да, биз генерализованный стадияга өтүп кетишибиз мүмкүн. Ошол коркунуч бар. Ошон үчүн бул акча бизге керек. Анткени биз медиктер өзүңүздөр эле медик биз деген түн ичинде наркомандарды издей албайбыз, секс работницаларды издей албайбыз, МСМдерди издей албайбыз. Азыр жынысын өзгөрткөндөр арасында иштер жүргүзө албай калабыз. Үмүткан Жусупбековна, сиз так маалымат бербейсизби? Канча каражат сизге бөлүнүш керек? Канча келип атат? Сиз кайраты неме болуп атат, айтышып отурасыз. Мен сизге андай сөз берген жокмун да. Мен сизге маалымат бергиле деп айттым сөз. Жылдыз Эсенбековна, сизге кой туруңуз эми. Вот вы говорите, что там мы должны вот эти вот группы поддерживать. Скажите, пожалуйста, вообще у нас секс-работники легализованы? Они имеют какой-то статус какой-то? У нас секс-работницалар легализацияда болгон эмес, алар просто эле биз жүргүзгөн изилдөөнүн негизинде табабыз, а так легализация болгон эмес. То есть вы хотите сказать, что вы их сами находите, они не легализованы, они вообще, вот у нас это все запрещено законом, а мы их поддерживаем. И самое главное, вы должны прекрасно знать, что 80% людей с ВИЧ это выявляется среди населения, это не какие-нибудь там сообщества, это гетеросексуалы. То есть 80% выявленных случаев выявлены у общего населения. То есть ваши все аргументы, то, что вы должны поддерживать, и как главное, вы их поддерживаете. Вы же не получаете отчет по распределению этих денег и по проводимым мероприятиям. Вы ничего не получаете, потому что ПРООН не должен отчитываться. Эти деньги, 4,5 миллиона забирает ПРООН в качестве администрирования. И то, что вы говорите, есть какие-то сообщества, не среди них идет основное распространение инфекции, а среди населения идет. Үмүткан Жусупбековна, сиз мындай статистиканы айтып коңузчу. 2021, 22, 23 жылы канча бизде ВИЧ инфекциянын жабдыган немелерибиз, жарандарыбыз бар? 1 март 23 жылдын 1 мартына карата бардыгы 12 000
417 киши катталды. Анын ичинен эпидемия башталгандан бери 3124 киши каза болду. 21 жылы 796 киши катталган. 22 жылы 1006 киши катталган. 100 000 кишиге көрсөткүч, мисалы 22 жылы 14,3% түштү, учурду түштү да. Бизде жыл сайын 708дөн кишилер аныкталат. Былтыркы жылы баягы экспресс-тестирование на базе лечебных учреждений киргизген үчүн биз көп таптык да, 1006 учур таптык. Башка жылдарга салыштырмалуу көбүрөөк таптык. Анан бизде жугу жолдор боюнча айтсак, половой путь передачи 56% түзөт, парентеральный путь передачи 35% түзөт, ал эми вертикальный путь передачи 2,16% түзөт. Бирок жыл боюнча алганда бизде половой путь передачи быйылкы жылы 58% түштү. Парентеральный путь передачи аябай азайды, биздики 4%ке чейин азайды. Жыл сайын парентеральный путь передачи азайып келди, жана профилактический программалар негизинде. Элимбиза Аракевич, сизге сөз. Рахмат. Мен о 2 айым катары сыйлайм. Бирок сиздердин сөзүңүздөр мага аябай мындай шек жаратып, коркунуч тудуруп атат, урматтуу айымдар. Себеп дегенде өзүңүздөр айттыңыздар, могул акча 11 жылга чейин башкы уюмга, 11 жылдан кийин бизге өттү дедиңер, Башкы уюм деген мамлекеттин астындагы уюм. Кандай уюм болгонун билбейм. Эмне себептен 2011 жылы ошол силердин карамагыңарга өтүп кетти бул? Бая айтып кеттиңиз эле, ошону кичине 2 сөз менен кошуп койсоңуз. Зам министр айым. 11 жылы өтүп кетти дедиңиз, ошону эмне себептен өттү дедиңиз, иштей албай коюшту дедиңизби? Ооба, жок, глобальный жана фонд өзү келип оценка жасап турат экен да, ошол айтып атпайм да, кыска жооп берип жүрүң да. Ошол оценкадан өтпөй калыптыр да. Анткени деген глобальный фонддун талабын жоош үчүн биринчиден полностью жана налогтон именно на законодательном уровне баарынан товарга да, услуга да баары бошош керек экен. Экинчиден жанагы эмесин механизм закупка лекарственных средств деп коет, ошонусун дагы жакшы чечилбей калыптыр. Келип аткан препараттардын баардыгы биздин законодательный уровне чечилбей калыптыр да, кээ бир препараттарды алып келгенге болбой калыптыр. Анткени бул международный эмеден алып келишет да. Анан механизм жанагы социальный контрактирование деп коет экен, ошонус чечилбей калган экен. Ошолордун айынан Минздравдын эмеси оценкадан өтпөй калып, анан кайтадан ошол жана проонго өтүп кетиптир да. Ошону проонго өтүп кеткенине себеп биздин өзүбүздүн азыр сиздин комитетте жүргөн же ушундай кызыктар мекемелер же болбосо ошол малдагы мындай жетекчилер көмөк көрсөтүп койгон жоксуңарбы? Ал оңой да ал. Тура ошол программаны аткарбады деп туруп бир пунктун өзүңүз эле аткарбай койсоңуз, ошол программа аткарылбады менен силердин проонго өтүп кетет экен. Ооба. Ооба, мына 11 жыл, 12 жыл эми угуп туруңуз эжеке. Мен айттым го, мен сизди сыйлайм. Мен эч шек жок. Бирок өзүңүздүн кыймыл аракетиңиз мага дагы бир ирет айтып коеюн, шек жаратат. 12 жыл болуптур, өтүп кеткен. Эмнеге сиз мына азыркы бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкер, тиги саламаттык сактоонун министринин орун басары катары ушуну Жылдыз Эсенбекова эмес сиз көтөрүп чыккан жоксуз? Эмнеге мамлекетке бөлүнгөн 29 миллион долларды силер өзүңөр каалагандай калчак отурасыңар дагы бүгүнкү күнгө чейин бир дагы отчет бербейсиңер. Мына сизге мен саясатчы катары суроо берейин, эмнеге сиз мындай орусча айтканда тревоганы каккан жоксуз буга? Бул тревоганы какатыган нерсе экен. Кандай деген бул бизге мамлекетке бөлүнгөн нерсени силер отуруп алып, жок нерселер. Тиги спидти жетектеген эжекебиз айтат, бизде эркектер менен эркектин ортосунда жыныстык катнаш көбөйүп кеткен деп. Сизде кандай ошондой данныйларыңар барбы? Эмне деген сөздөрдү айтасыңар байырдачы? Анан эми секс работниктер подпольяга кирип кетишет деп. Азыр эмне они над подпольем, что ли? Они мне азыр ачык, легализованный. Они всю жизнь в подполье были. Мен ушуну эч түшүнбөйм да, мына экөөңүздөргө, экөөң тең мамлекеттен каржыланып, экөөң тең мамлекеттен акча аласың. Айлык аласыңар жумушуңарга. Эмнеге силер депутат колдоп чыгыш керек дагы бул нерсени, азыр бул киши менен талашып отурасыңар. Кылганыңар туура дегендей кылыпчы.
Эмне себептен өзүңөр азыр маселени көтөрбөйсүңөр? Ушул комитетти жок кылайлы, урматтуу депутаттар, башкадан түзөйлү, Жылдыз Эсенбеков да сиз менен кошуп иштейли депчи. Мен могуларды окусам, азыр могул жерде жалпы маалымат кызматынын өкүлдөрү отурат. Мерде уят көрүнүштөр бар экен. Эми кандай деп түшүнсө болот? Могуларды билбейм. Жылдыз Эсенбековду өзүңүз окуп бересизби? Өзүңүз окубайсызбы? Пакет профилактических мер для мужчин дейт. Практикующий секс с мужчинами. Кандай бунун ким учетуна алып жүрөт? Пакет профилактических мер для секс-работниц. Десе тиги айымууда айтат, булар подпольяга кетип калбаш үчүн биз мындай ачык кармап турабыз. Бизде ачык сойкулук бар. Эмне деген сөздөрдү сүйлөп атасыңар ошол жерде отуруп? Же ошол 11-жылы мен билем, балким дагы бир айтып коеюн. Ошол малдагы жетектеп жүргөндөр кызыктар болгондур. 29 миллионду бөлүп жеп коюш оңой эле. Анан мен айтпай эле коем, ЛГБТ, трансгендерлер жөнүндө. Жылдыз Эсенбековдо туура тревога бүйөт. Эмнеге башка жакка акча кетпейт? Азыр бул жөнүндө талкуу кылбай, Венера Калбековна, азыркы биздин повесткада турган бир эле маселе экен, могу комитетти жок кылуу, таркатып жиберүү. Андан кийин алар мамлекетке берип аткан акчаны баягы неправительственный организациялар бөлөт экен дагы, өздөрү грантополучатели, өздөрүнө бөлөт, анан эч кимге отчет бербейт. Эч кимге отчет бербейт да, туурабы? Беришет. Проно ошондой полномочия бар экен. Бизге бербейт ооба. Бирок комитетке сиз отурасыз ошол жерде төрайым болуп. Комитетке отчет беришет. Эми комитетке берсе сизге берип атпайбы? Сиз келип туруп аланы талашып атпайсызбы? Элмузар Акыч, бир эле мага эмес, ошо комитет мүчөлөрүнүн баарына общий берилет отчет. Анан сиздин биринчи... Сиз төрайымсыз да. Ооба, мен төрайыммын, 2 заместителим бар. Мен деле июльдан баштап иштеп атам. Сиз жана биринчи суроо бербедиңизби? Ошондон бери эмне кылган жоксуңар деп. Мен июльда келдим, июльдан бери ушул проблеманы көтөрүп келатам. Өзүбүз каалалы деп. Сиз иштебей коюң, министрге кирип айтыңыз, тиги президентке барыңыз. Мондай деген бизде программа бар экен. Ушу глобалдык фонд бизге 29 миллион доллар бөлөт экен. Мен отурам ошол жерде төрайым болуп, баягы өзүмдүн кызматым менен дедиңиз, туурабы? Должностуң ошондой сиз. Ооба. Ошол жерде отурам, мага болбойт бери деп туруп кетип калбайсызбы ал комитетте? Тапсын анан башкаларын. Мына уксаңар, мындай аябай коркунучтуу нерсе булчу. 29 миллионду тиге жекебиз туура айтты, глобалдык фонд бизде ушундай жаман иштер болуп атыптыр, профилактика кылыш керек экен деп туруп бөлөт экен дагы. Мамлекет лице Минздрав алып жүрүп эле кийин НПОлорго өткөзөт экен. Аны бардыгы колдоп жүрүшөт. Азыр да колдоп атасыңар, экөөң талашып атасыңар ошону. Уят азыр талкууну токтотуп эле экөөңүздөр сураңгыла, могу комитетти урматтуу депутаттар жок кылып бериле бизге. Бизге болбойт экен бул деп. Акча алам, акча табам дегендер башка гранттардан жей берет. Могуну профилактика деп атпайбы оорунун? ВИЧ бар, наркотик бар. Эмне деген мындай жакшы нерселерди мындай карасаң. А кеткен акча башка жакка кетип атат. Ошондой менде сунуш бар, могу талкуу кылыштын кереги жок. Тик комитетти жок кылбоо жөнүндө эле. Булар актанышат азыр. Анан уят бир дагы чакырылгандардан бирөө дагы келбептир могу жерге. Сиздерге рахмат келип отурганыңыздарга. Венера Калбековна, можно еще здесь спросить, у присутствующих есть комментарии? Жоқ, қандай комментарий? Вот он... Кем он? Өзүңүздү Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, жыйындын катышуучулары, Касымбеков Жаркынбек. Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун директору болом. Мурун июнь-августта убактылуу министрдин милдетин аткаруучу, андан кийин ноябрга чейин министрлик биринчи орун басары болуп иштегем. Жылдыз Эсенбековна көтөрүп чыккан маселе абдан талуулуу жана туура маселе, урматтуу коллегалар. Элмурза Ракиевич дагы туура айтып атат. Бул жерде биз мамлекеттин кызыкчылыгы, өзүбүздүн ошо ката салттык көз караштарга мындай одоно келген маселе жагы да бар. Бул жерден ушул жаатында алганда, андан тышкары дагы мамлекетке келип аткан ар бир цент болобу, тыйын болобу,
бул мамлекеттин мойнуна жүктөлүп аткан каражаттар да. Азыркы, тем более азыркы жанагы бюджеттик кодекс боюнча кайсы грант болобу, кредит болобу, жеңилдетилген кредит болобу, баардыгы ошол мамлекеттин акчасы болуп эсептелет, урматтуу коллегалар. Баары жакшы билесиздер. Ошол таптан алганда эң туура маселе көтөрүлдү. Бул жана СКК деген страновой координационный комитеттин составын жаңыртыш керек. Ал жана календардык планда, өткөн жылкы календардык планда 1 октябрга чейин жаңы мүчөлөр бекилиш керек болчу. Ал да аткарылбаптыр. Элмурза Ракич туптуура айтты. Көп маселелер аткарылбай, анан жанагы айтып аткан оценкадан өтпөй калат экен да. Ал атайын жазалабы же байкалбай жазалабы, ал уже көмүскөдө калган нерсе да. Ошол менен жаңы временно исполняющий министр болуп келер менен ошол маселени көтөрүп, жаңы баштады билем, бирок тилекке каршы кызматтан алынып калдым. Ошондон кийин башталганда, жол болсо бул баягы жабылбайдан калып, мына сиз айткандар 11-жылдан бери эле өздөрүнчө иштеп келе бериптир да. Туптуура. Эми бул жерде маселе бар, башка экинчи жагы, мен коллегаларым айтып аткан жагындагы токтоло кетейин. Бул жерде жана стигма болбош керек. Жанагы мисал үчүн биз мен барсам наркомандарга же жанагындай контингенттерге, алар мага ишенбейт. Аларга өздөрүнө жакын ошол контингенттен чыккан адамдар барса, аларга ишенет да, жана равный навигатор, аутрич, соцработниктер даярдаш керек. Жанагы акча алып аткан грант алып аткан МПОлор ошону даярдашат. Эч маселе жок. Эгерде жанагы тыйын тыпыр министерствога же министерствонун алдындагы подветке келсе, ошол маселени даярдап коюп, эч маселе түзүлбөйт. Биз деле ошол жанагы равный навигаторларды окутканга чама чаркыбыз келет, акылыбыз жетет ага деле. Ошон үчүн ал МПО жазып аткан иштерди биз деле татынакай жазап койсок болот. Мейли алар деле составта болсун. Жылдыз Эсенбековна туптуура айтты. Мына 9-14 бул тескери, теңирден тескери болуп калган да. Көбүнчө жок дегенде 50-50, бирок председатель главенствующий голос менен ошондой болсо дагы жарашмак. А эмне үчүн 14 башка жактан келип эле бизге келген акчаны бөлүштүрүп алып, анан кийин өздөрү кайра өздөштүрүп алып, анан кийин тарап кетишет. Биздикилер ооба деп башын ийип отурат. Аякта бул ачык эле айталы, председатель башкарбайт аны. Аякта заместитель башкарат. Капталдын отурган заместители. Ал заместителди биз несине келтире баштаганбыз, но тилекке каршы убактым тар болуп калды, кызматтан алып коюшту. Балким ошон үчүн алып койгондур. Билбейм, андай да болушу мүмкүн да, не исключаю. Ошо рахмат. Рахмат. Бир эле нерсе да, мен кошумча айтайын, рахмат балам деп койдум го, кечирип кой. Эне тил ушундай ширин экен, балам десең жакын көрүнөт экен, иним десең жакын көрүнөт экен. Мен кечирим сурайын, мен сөздөрүмү журналисттер башкача айта башташат да, балам деп койду, бала деп койду деп. Сага чоң рахмат, аябай сизге чоң рахмат. Мен бир эле көрүндү эгер жазсаңар жазбаңар, $4,5 миллион проон алып калат экен ушул акчаны. Эмнеге Минздравда калбайт бул? Бул уят да бул. Ошону мен эжеке мен сизге айттым да, сиз колуңузду көтөрүп барып туруп расформировать деп туруп тревога калышыңыз керек. Бул жерде отуруп жактабаң, уят болот андай нерсе. Жөн эле бир эле мисал $4,5 миллион. Бай эркек менен эркектин ортосунда деген айтып коюм, ошондо суммасын айтып коюм, $900 миң. Эмне деген акча бул? Кайерде ушундай көрүнүш болду эле? Ушуну биз моюнубузга алып ачык айтып атабыз да, бизде ушу эркек менен эркектин ортосунда жыныстык катнаш бар, бизде сойкулар подвалга түшүп кетпеш керек, чыгыш керек. Бизде ушундай трансгендерлер бар. Айтып берсең, бул неме үгүт болуп калып атпайбы? Ушундай деген жашоо бар экен, ушундай деген коом бар экен. Коомду көрүп атасыңар бардыңыздар, дүйнө жүзүндө эмне болуп атат? Анан менмин деген державалар ачыкка чыгып алышты. Эми биз кичине тартиптүүрөөк болуп жүрөйлү, алар ээрчибей, акчасына кызыкпай. Анда бербей эле койсун бул $29 миллион. Бергенине Жылдыз Эсенбековна туура түшүндүрүп кетти. Аябай точно айтты. Силер үгүттөө ишин, ошолорду кубаттоо үчүн кылдырып атасыңар. 14 мүчөсү бул жактан, 9 мүчөсү бул жактан, 14кө 9 эмне кылат? Рахмат чоң, кечирип койгула. Мен мүмкүн бекен? Сиз кимсиз? Мен улуттук фтизиатрия борборунун директорумун, ошо кургагычка каршы күрөшүү боюнча. Эми бул жерде урматтуу депутаттар аябай маанилүү
суроо көтөрүлүп атат. Мен бул сурооду колдоймун. Себеби азыр айтылып атпайбы, чоң суммада акча бөлүнүп атат деп. Бирок биз дайым буга чейин айтып жүргөнбүз. Ушул грант получательдин проонун ордуна ушу Министерство здравоохранения болсун деп. Болсун. Себеби бул жерде туура айттыңыздар, 4,5 миллион долларга жакын акча административный расходко кетип атат. Биз дагы мен деле ошол бир борбордун директору катарында, ушул кургакка күрөшүү борборунун директору катарында мен да колдоймун. Себеби эгер ушул жанагы принципиальный реципиент Министерство здравоохранения көзсө бул сумма аябай эле кичине болуп калат. Мына азыркы быйылкы берген заявкадан бизге ушу кургакчылыкка каршы күрөшүүгө 13 миллион 705 миң доллар берилди эле. Ошонун ичинен мага бул акчаны биз бөлгөндө эң бизге приоритеттүү направлениелер менен бөлүшүбүз керек да. Бул биринчиден ошол ооруларды дары менен камсыз кылуу, туберкулездин диагностикасын кылуу, анан ооруларга мотивационный андай-андайлар беришибиз керек. Бирок тилекке каршы ушулар болбой калды. Бизде ошол кеткен заявкада бизге 1,5 миллион доллар дарыга жетпей калды. Анан бул жерде бир айтып кетиш керек, муну айтпаса болбой калды. Моорогон ошол жанагы МПОлорго 622 миллион акча бөлүнүп атат. Алар ошол выявление менен заниматься этебиз деп. Бирок биз ошол жерде ушуну обсуждение болгондо мен акыркы убактарда ушул ковидтен кийин кичине туберкулезду табуу начар болуп калды. Бардык региондорго барып, ошол обул администрациянын социалдык вопростор боюнча замдары менен жолукканга бизге мындай сураныш кылды да. Ушул бизде жанагы туберкулезду негизинен жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору табышат да. Ошолорго мотивация катарында бергилечи деп. Анан биз ошондо заявка даярдалып атканда предложение кылдык. Бир баягы лабораториялык жол менен табылган ооруга 20 доллардан берейик деп. Ошондо мына быйыл бизде Кыргызстан боюнча 4018 оору табылса, ошонун 2647си бак подтвержденный болуп атат да, лаборатория жок менен такталган. Эми ошого 20 доллардан берсек, болгон 52 миң эле доллар болот экен. 50 доллардан берсек, 132 миң доллар болуп атат. Бул жерге неправительственный организацияга 622 миң доллар кетип атат. Эми алардын медициналык образованиясы болсо, кантип алар табышат? Бирок чынын айтыш керек, мен бул жерде ачык эле айтам. Мен ошол заявкага каршы кол көтөргөм. Мен буга каршымын деп туруп. Эми ушул бул жерде туура эле вопростор көтөрүлүп атат. Мен сиздерди колдойм. Рахмат. Абдулла Саматович, сиз айтыңызчы, ошо фтизиатрия боюнча азайдыбы өзү? Бизде мына өзүңүздөр билесиздер 3-чү багытны бизде улуттук программабыз бекитилди. Бул жерде биздин максат боюнча мына бүгүнкү 22-жылы биз меме боюнча өзүбүздүн ошол программадагы мемебиз боюнча көрсөткүч боюнча биз заболеваемызды чалдыккандардын санын 95 киши 100 миң кишинин санына жеткиришибиз керек эле да. Тилекке каршы бизде азыркы могу ковидтен кийин бизде выявляемость аябай түшүп кетти. Ошол боюнча аз иш-чаралар жүрүп атат. Эгер биздин азыркы максат 19-жылкы ошол ковидке чейинки уровеньге жетишке аракет кылып атабыз да. 19-жылы Кыргызстан боюнча 5096 оору табылган. 20-жылы ал 3500ге түшүп кетти. 21-жылы 3800ге кичине көтөрүлдү. Могу 22-жылдын көрсөткүчү боюнча 118. Ошондо биз 19-жылдын көрсөтүшкө жетиш үчүн дагы 1000 ооруду табышыбыз керек. Ошонун үчүн азыр биздин негизги максат ошол ооруларды табышыбыз керек да. Бул туберкулезде профилактиканын негизги бул методу, бул жанагы жаңы табылган ооруларды таап, аларды айыктырышыбыз керек да. Ошондо биз жанагы пути передачаны жок кылабыз. Ошол боюнча ушул аракет кылып,
жанагы биз заявка жазганда хотя бы первичкадагы бул выявление менен первичка заниматься этет да. Ошолорго $20 берейик деп ошо биздин предложениябыз өтпөй калды да. Туптар айтасыз. Ошо эң биринчи приоритет первичка көңүл буруш керек да. Ошондо каражатты көбүрөөк бөлгөндө первичка көбүнчө ошолор көбүнчө келишет. Ошо бейтаптар первичка келет. Ошол жерде выявляемость дагы көбөйөт эле да. Жылыс Эсенбековна, Да, и как вы видите заявки, Венера Калбековна, нету ни слова о первичной медицине, ни слова нету. И как можно говорить о профилактике, о борьбе с такими глобальными инфекциями, когда нету слова о первичной медицине, где идет выявление, нету слова про санэпидслужбу, которая находит очаг и пути распространения исключает. Как НПОшники могут проводить такие работы? Для этого люди 5 лет учатся и присваивается квалификация эпидемиологов. То есть заявка, она в корне неправильная. Она не идет на борьбу с ВИЧ и с туберкулезом. Нам необходимо в срочном порядке потребовать, депутатам Джоркинейша, потребовать отменить положение о комитете по борьбе с ВИЧ и туберкулезом, разработать новое положение и создать новый комитет, где будет правильное соотношение государственного и негосударственных, некоммерческих секторов. Это нужно сделать в срочном порядке. Рахмат, Жылдыз Эсенбековна. Үмүткан Жусуповна, сизде барбы сөз? Кыскача, бизге бөлүнгөн 13 миллион 500 миң сомдон бизге Кыргызстан билесиздер полный өкмөт камсыз кыла албайт дары менен. Ошон үчүн 4 миллион, почти 5 миллиону дарыга кетет. Реактивдерди сатып беришет булар. Анан долясы жанагы НПОго кетет да. Бирок bizde Kırgızistan'da biz 16 жылы исследование жүргүзгөнбүз 2016 жылы. Дозорный эпиднадзор деп коебуз. Bizde Kırgızistan'da 25 000 баңизатты сайып колдогон наркомандар бар, 6900 секс МСМдер бар. Анан 17 000ге жакын секс кызматкерлер бар да. Ошондой исследование. Оценочные, у вас же нету точных цифр. Это оценочные цифры, то есть приблизительные. Это нарисованные цифры, и деньги тоже уходят нарисованно куда-то. Вы не можете подтвердить свои цифры, это оценочное ваше количество. Можете их не озвучивать здесь. Үмүткан Жусуповна, бирок тилекке каршы ВИЧ менен жабыркаган биздин жарандарыбыз абдан көбөйүп атат. Өзүңүз да көрүп атасыз. Ушунча акча бөлүнүп атат, эмнеге ушундай көрсөткүч болуп атат бизде? Түшүнбөстүк болуп атат да. Ушунча акча $29 миллион бөлүнөт ушул службаларга. Бирок тилекке каршы көрсөткүчтөр таптакыр канаттырбайт да. Азайбай эле, наоборот, кайра эле көбөйүп атат. Жаркынбек Орозбекович да туура сөз айттыңыз. Сиз маска кийсеңиз, мен да сизди тааныбай калыптырмын. Анда урматтуу депутаттар, мен чечимин окуп коем, комитеттин чечимин. Добушка коем комитеттин чечимин. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Байсаловдун жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин депутаты Садырбаеванын маалыматтары эске алынсын. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу коомдук саламаттык сактоо боюнча координациялык кеңештин алдындагы ВИЧ, СПИДке, кургак учукка жана безгекке каршы күрөшүү боюнча комитеттин жаңы курамын мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн санын көбөйтүү менен түзүү жөнүндө маселени карасын. Глобалдык фонд тарабынан бөлүнгөн гранттык каражаттарды бөлүштүрүү жана катуу контролдоо боюнча ыйгарым укуктарды Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине өткөрүп берүү маселесин карасын. Гранттык каражаттарды максаттуу пайдалануу боюнча ченемдик укуктук актыларды шайкеш келтирсин. 2023 жылдын 1-июнуна чейин Кыргыз Республикасы Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетине аткарылган иштер жөнүндө маалымат берилсин. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин депутаты Садырбаева тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин 2023 жылдын 9 мартындагы протоколдук тапшырмасы контролдон алып салынсын. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетине жүктөлсүн. Урматтуу депутаттар, добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Ушул маселе боюнча чакырылгандар кетирсеңиздер болот. 6-маселе, урматтуу депутаттар.
Аталган маселени демилгечиси Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айдарова Айгүл Абдисаламовна комитеттин жыйынына тиешелүү министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилери чакырылган. Баяндама үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айдарова Айгүл Абдисаламовна берилет. Сөз сизге, Айгүл Абдисаламовна. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, урматтуу депутаттар. Бүгүн бул жерде ким келген билип коеюн дегем. Өкмөттөн бат-бат чыкпайсыздар, биздин убакытты алып атасыздар. Чакырылган коноктор бардыгы толукпу деп билип кетейин дегем, өкмөттөн ким келди деп. Өкмөттөн жок экен, эч ким. Адылбек Качкылбекович, саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз бизге. Бул жерде азыр өкмөттөн жок экен эч ким. Бул боюнча ким контролдоп атат өкмөттү? 623 тескемеси боюнча. Өкмөттүн чечимдерди контролдо башкармалык бар, ошолордун контролунда бардык өкмөттүн чечимдери. Азыркы кезекте ал биздин кишибиз жок экен, мен ойлойм. Жок, мен кийинкисине эле калтырам, анткени ал өкмөттүн кызматкери бул жерде аябай ролду чоң ойноп коет, ошол керек бизге абдан. Эмки комитетке калтыралык деп чечтим. Анда урматтуу депутаттар, Айгүл Абдисаламовна сунуш берип атат. Эмки комитетке жылдыралы бул маселени. Өкмөттүн өкүлү жана бүгүнкү чакырылгандардын баары толук келиш керек да. Толук келиш керек. Анткени бул жерде менин көйгөйүм эмес. Бул жерде элдин көйгөйүнү чечеликте отурабыз да, анан ушинтип кайдыгер карап келбей койгондору бул абдан өкүнүчтүү. Ошон үчүн кийинкиге калтыралык. Анда урматтуу депутаттар, сунушту доошко коем. Баары макул, каршы жок. Анда эмки комитетке жылдыралы бул маселени. Чакырылгандар толук келсин, отдел эске алып коюңуздар. Айсулуу Дөлөтбековна, сизге дагы ушул биз чакырган, биз койгон маселе боюнча чакырылгандар баары келиш керек. Биз же кат түрүндө анда бизге катын бериш керек. Эмне себептен келбей калышты? Бул туура эмес да, бул кандай деген отношение? Урматтуу депутаттар, 7-чи маселе, акыркы маселе, күн тартибиндеги 7-чи маселе 2023 жылдын 28 февралындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоору боюнча парламенттик угуулардын сунуштамаларын бекитүү тууралуу. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 119 беренесине ылайык парламенттик угуулардын сунуштамаларын аларды өткөрүүнү демилгелеген комитет тарабынан каралат. Парламенттик угуунун сунуштамасын бекитүүнү сунуштайм. Эгерде суроолор бар болсо, урматтуу депутаттар, Жылдыз Калмашевна чакырылган. Бул жактабы? Сиз? Анда сөз суроо берсеңиздер болот. Суроолор барбы, жокпу? Эгерде суроо жок болсо, анда комитеттин чечимин, урматтуу депутаттар, доошко коем. 2023 жылдын 28 февралындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоорун парламенттик угуунун сунуштамасы бекитилсин. Урматтуу депутаттар, доошко коем. Баары макул, каршы жок. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө, урматтуу депутаттар.